Билим мырза, саламатсызбы? Маектешүүгө убакыт тапкандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Сиздин ысымыңыз жаңылбасам соңку 1-2 жылда мындай социалдык түйүндөрдө көбүрөөк аталып, анан көбүрөөк жазыла баштады да. Өзгөчө жаштар, айрымдары сизди баягы жаштарга башкача бир дем бере турган мотиватор дешет экен. Айрымдар иши жүрүшүп турган ишкер дешет экен. Айрымдар кечээки хулиган, бүгүнкү дааватчы деп коюшат экен да. Анан өзүңүздү мындай күзгүдөн карап кандай мүнөздөмө бересиз? Эми мындай орусча айтканда со стороны виднее дейт го, биз өзүбүзгө кандай сүрөттөп бере албайбыз, бирок колубуздан келишинче коомго, элге, жерге, Кыргызстанга колубуздан келгенче пайдабызды тийгенге аракет кылабыз да. Эми бойлой кээ бирлер ошо сиз айткандай дааватчы дейт, кээ бирлер ошондой бизнесмен дейт. Эми бойлой биз мындай караганда бизнесменбиз негизинде. Жаштайыбыздан бери эле соода менен алышып келатабыз. 2014-жылы, 2013-жылы Дубайга кеткенбиз. Ошондон бери основной ишибиз ушул жакта да. Азыр мындайча айтсам болот, азыр келип кетип деле азыр мындай эле болуп атам. Основной иш ошо Саудияда, Дубайда бизнес менен алектенебиз да. Анан колубуздан келген нерсени баягы башкалар менен бөлүшүп, себеби баягы азыр деле жашоону үйрөткөндөр, коучтар көп болуп кетти го, бирок сөздү китептен окуп айтып берген башка, тажрыйба башка да. Себеби биз дагы кезинде бизнес баштап атканда ошондой тажрыйбалуу адамдарга муктаж болгонбуз. Анан биз да айтканбыз да, эгер Кудай буйрса биз да ушундай колубуздан келип калган нерсе болсо, биз башкаларды болуп аянбайбыз, себеби ушу билген нерсебизди башкалар менен бөлүшөбүз деп Алланын алдында сөз бергенбиз. Ошол билген нерсебизди эле андайчылык деле көп мындай бизнесмен эмес, биз колубуздан келген нерсени ушу жаштарга үйрөткөнгө аракет кылабыз да. Азыр сизди мектепти мындай 9-класска чейин эле окугандыгыңызды айтып жүрүшөт. Бирок бүгүн мындай билим алуунун зарылчылыгы жөнүндө абдан көп айтып жүрөсүз да. Ал түгүл мен айрым бир жолугушууларда белгилүү мындай өзүнүн эмгеги менен бир таанымал болгондордун цитаталарын келтиргендигиңизди байкап жүрөм. Аны баардыгы эле жасай албайт, ал үчүн билим, окуу керек да. Анан ушул билим алуунун зарылчылыгын эмне кеч түшүндүңүзбү? Эмнеге толук аяктабай кетип калдыңыз? Себебим азыр мындай күндөн күнгө дүйнө өзгөрүп барат да. Дүйнө менен кошо биз да өзгөрбөсөк, анда биз артта калып кетебиз да. Эгер окуу боюнча айта турган болсо, азыр мугалимдер деле көрүп аткан болуш керек. Мен отличник болчумун. Мектепте мен 5 окугам да. Мектеп боюнча кыргыз тили, кыргыз адабиятынан Майрам Акаеванын бир азыр фонду бар болчу, унутуп койдум. Мээрим эл аралык кайрымдуулук деген фонд эле. Кайрымдуулук фонду боюнча сочинение жазып, мен ошо талас боюнча 1-орун алгам да. Андан кийин 6-7 класска чейин мен почти 90% мен 5 окугам да. Просто биздин кичине көчөдө бейбаштыгыбыз, эми баягы көп эле ачык эле айтабыз да, эмне баягы бул башкаларга дагы үмүт болсун дейм да. Ата энебиз жаш кезинен ажырашып кетти. Анан мугалимдер деле ошондой айтчу, тарбия көрбөгөн бала оң болбойт, мындай болбойт. Бирок жашоо ар кандай экен да. Бирөөгө баа бергенге кээде эртерээк болуп калат экен да. Ошентип 9-класска чейин окудук, андан кийин деле бүтүрдүк эми эптеп нарып көрүп. Бирок жашоонун татаалдыгынан да үй бүлөнү багыш керек болчу, себеби иним бар болчу үйдө. Анан Канча бир тууган болдуң? Биз 3 тууганбыз да. Сиз улуусуз? Жок, мен ортончусумун. Бизден да улуубуз бар. Иштегенге туура келип, анан ошол кезде реализатор болуп иштеп баштап, ошо менен эме болуп кетти да. Ушул өзүңүз деле мындай мектепте шок, тентек экендигиңизди айтып атасыз. Анан сиздин бейбаштыгыңызга мындай баягы мугалимдер арыздана турганда эмне бейбаштык кылчу элеңиз эле? Мындай же балдарды сабап койгонуңуз элеби, же мындай уурулукка да барчу элеңиз? Жок, мен Кудай сактасын деп коелу. Кудай сактасын. Болгону биз ошо мектепте шок эле болчук да, баягы район болуп мушташтанан таластыктар билесиз го, баягы экинчи атаман жок деп коет, баары биринчи атаман деп коет го. Болгон эле ошо райондо мушташып, тияк-бияк кылып, анан толпа бандан аркы берки, анан ким менин жанымда Ким лидер деген? Ким менин жанымда баласы жүрсө ал мындай ата энеси мындай коопсузданып, эртең баласы да бирдеке бейбаштыкка чалып калбасын деген. Ошондой нерсе деле да, а так мындай урдап, сурдап, андайдан вообще эмес. Мектепте шоктук болгон да эми жаш кезде.
Албетте сиз мындай мүмкүн муну башкаларга мотивация болсун деп айтат болушуңуз керек. Анткени көпчүлүк эле өзүнүн бала чагын, жеке жашоосун мындай ачыкка чыгарууну жактырышпайт да. А сиз бул тескерисинче ата энеңиз мындай эки ача жолдо болгондугун айтып келе жатасыз да. Ошондо сиз көбүрөөк кимдин тарбиясын алдыңыз? Атаңыздынбы же апаңыздынбы? Эми бул жерде чынын айтканда биз эми атабыздын колунда көп болдук да. Биздин атабыз Сиз атаңыздын колунда калдыңыз. жок, атабыз деле негизи 1-класстан 4-класска чейин тайнемдин колунда болдум да. Баягы билесиз го, ажырашып кеткенден кийин кызы эми кака таштаарын билбей өзүнүн апасынын үйүнө Канча таштайт. жашта элеңиз кечиресиз анда? По-моему, 7 жашта да. Кичинекей экенсиз да. 7, ушу 1-класстан баштай электен даже 1-класстан баштап 4-класска чейин ушу тайнебиздин колунда болдук. Тайнебиз өтүп кеткенден кийин ал жактан да жылышка туура келди. Андан кийин Бишкекте, бирок атабыз Астанада, Казакстанда иштечү да. Казакстан анда еще акмыл болчу, анча өнүгүп элек болчу да. Ошол жака барып жайында барып иштеп келчүк, атабызга жардам берип. Атабыз кийин ушу тачка түртүп жүрүп, эми буну мен жашырбайм, неге? Себеби башка ушундай жашап жаткан балдарга дагы үмүт болсун дейм да. Башы кеч эмес да, үмүт үзгөнгө. Аллах Таала Куранда айтат, Алланын рахматынан үмүтүңөрдү үзбөгүлө дейт да. Бүгүн кыйналышы мүмкүн, эртең кыйналышы мүмкүн, бирок билбейсиң да. Аллах Таала күтүлбөгөн жерден эле рызык берет, ишиң жүрүп кетет. Ошон үчүн атабыз 10 жылдай тачка түрттү го дейм, бирок ошол эми Ош базарда тачка түрткөндөй эле да азыр мына ошо Ош базарда. Бирок ошентип тачка түртүп жүрүп, баягы кээ бирлер дагы мен сөзүм узак болуп кетпесин, кыргыздын жигиттери төрөтө эле аялдарын таштап кетип атат да. Бала чакасын биз көп жардам берген барабыз эже. Кээ бир нерселерди көргөзүп жардам беребиз, бирок кээ бир нерселерди көргөзбөйбүз да. 4 баласы менен видео, 5 баласы менен видеого тартып, бирок каякта жашайт, эмне жейт, эмне ичет карабай эле таштап кете берген да. Таң аласың да, бул канчалык настолько таш боор ата депчи, булчу эмне деген. Баягы кие турган кийим эмес, иче турган нерсеси жок да. Бирок мен жакында да цитата чыгаргым келсе, менин атам менин кумирим депчи. Себеби кандай тяжелый состоянияда дагы атабыз бизге кандай ата болуш керек экен, кандай жашоонун мындай кыйынчылыгына чыдаш керек экенин атабыз көргөздү да. Башкача айтканда, сиз көбүрөөк атаңыздын тарбиясын алган экенсиз да, Можно сказать, да, ошо атабыздын тарбиясын көбүрөөк көрдүк десебиз болот да. Эми албетте мындай журналистпиз, анан журналистке айрым суроолор модоно болсо кечирим сурайм. Апаңыз менен азыр байланышыңыз барбы? Албетте, апам менен байланышым бар. Былтыр апабызды умрага апарып келдик. Биринчи жолу барды да Биринчи жолу умрага алып келдик. Анан Таласта турчук да, Таластан бул жака ата энебизди көчүрүп келдик. Мисалы, апам иним менен турат. Мисалы, апам үчүн мисалы өзүмдүн андай жашабаган үйдө эки аташ туңгуштан эң жакшы мындай заманбап апам үчүн үй сатып бердим. Себеби иним болсо эми аны квартирага деле тургузуп койсом болот эле, бирок апам ошо иним менен жашайм дегенден ошол жака иниме үй алып бердим. Катташып турабыз, келип турабыз. Жакшы, Аллага шүгүр. Атаңыз экинчи үй бүлө күттү, Атабыз экинчи үй бүлө күттү. Ушул мындай азыр балдарыңызга ойлонуп көрүпчү, азыр өзүңүздүн үй бүлөңүз бар да, туурабы? Балдарыңызга бергиңиз келбеген ата эненин кайсы тарбиясы болду деп ойлойсуз? Ата энени кандай дейсиз? Балдарыңызгачы мындай бергиңиз келбеген ата энеңиздин кайсы сапаты болду? Болдубу, барбы ошондой сапаты? Андай деле сапат жок коем. Атабыздан эмнени үйрөнсөк, ошонун баарын үй бүлөгө үйрөткөнгө аракет кылып атабыз. Эми колубуздан келишинче балдарыбызды азыр мен окутканга аракет кылып атам. Канча балаңыз бар азыр? Азыр 4 балам бар. Ой, болсун. Бир кыз, 3 балам бар. Ошолорду азыр колубуздан келишинче, кыргызда макал барго, көчөт тиксең мөмөзүн татасың дегенчи. Бүгүнкү күндө эң чоң инвестиция бул балдарга кылган инвестиция экен да. Болбосо сен тапкан ашыңды, сен ошо атак даңкыңды көрүп атпайбызбы? Канча майдын балдары, депутаттын балдары, чиновниктин балдары бир күндө чачып жок кылат экен да. Ошон үчүн биз баягы дүйнөгө эле инвестиция кылып атабыз, бирок эң чоң инвестиция ошо балдарды туура окутуп, балдарды туура тарбия берсең, алардын өзүнүн рызкысы өзү экен да. Өзү табылат, бирок туура тарбия берип, туура жолго түшүп, ак караны түшүндүрүп коюш бул ата эненин милдети экен да. Ата эненин милдети бүгүнкү күндө ошо кийгизиш, курсагын тойгузуш деп эле ойлоп атат да. Аллах Таала ар ким өзүнүн рызкын жазып койгон. Бирок бүгүнкү күндө биздин кемчилигибиз ушу балдарыбызды окутпаганда болуп атат да. Кыргызстан деле ушундай азыр бүгүнкү күндө сиз билесиз, билимдүү жаштарды балдарды окутканбыз, 5000ге жакын бала баягы
Бунун деле баягы акчабыз көптүгүнөн эмес, баягы Кыргызстанга кичине болсо дагы салым кошойлук деп же. Себеби мисалы Ганди билесиз, Индия Британиядан бөлүп чыкпадыбы. Эми ошондой адамга адилеттүүлүк болгон үчүн, мамлекетиме салым кошом деген үчүн мусулман болбосо да Алланын жардамы келген да. Биз ойлойбуз да, алхамдулилля мусулманбыз, акыркы пайгамбардын үмөтүбүз. Эгер эми колубуздан келишинче аракет кыла берсек, хотя бы бир кыргыздын бир бурчун чойгонго аракет кылабыз деп ушу балдарды окутуп атканбыз. Бирок тилекке каршы Кыргызстанда баягы жалкоо да. Азыр сиздин балдарыңыз Кыргызстанда турушабы же Дубайда жашайсыздар? Азыр Кыргызстанда турат, бир эмдик жылдан баштап уже Дубайга көчөйүн деп атам да. Дин жолуна түшүшүңүзгө түрткү болгон, таасир болгон жагдайлар эмне болду? Дин жолуна түшкөнүн себеби ошол жана сиз шок деп айтып атпайсызбы? Баягы мектептерде жалаң сен, линейкаларда жалаң сен. Анан настолько ушунчалык өзүм бүргөн ой келди да, ушунчалык бейбашмынбы дегенчи. Ушунчалык жаманмынбы деп, ушунчалык болсо жакшы эле окугам деп. Мектептен чыгарат, мектепке кайда киргизет, гороном менен сүйлөшөт, туугандар барат, кайда чыгарып жиберет, кыскасы анан мен айттым да, болду жетет дедим да. Ушунчалык оңолом, бирок ошол кезде бир Аллага айтканмын, сен мүмкүнчүлүк бер, мен ушунчалык оңолом. Ушу наоборот азыр зыяным тийип атса, пайдам тийгенге аракет кылам деп бир түндө ушундай бир мотивация болду да. Ошентип туруп эле анан кийин 3 күн дабатка кетип калдым. Бул жерде сизде ички мындай стержен күчтүү болгон экен да, ошого мындай чечкиндүүлүк, эриктик мененчи. Чечкиндүүлүккө же бул жашоодо не только ошол кезде эле эмес, бизнесте дагы, иште дагы, любой жерде баягы жетилчөө бир көз дейт го, чечкиндүүлүк болбосо адам баягы алдыга кете албайт да. Максатка жетүү кыйын го. Максатка жете албайт да. Ошентип чечим чыгарып эле Алла жолуна дабатка чыгып кеттик. Байкелерибиз менен чыгып дабатка чыгып келгенден кийин анан жашообуз 180 градуска өзгөрдү да. 3 күнгө чыгып келдик, анан 40 күнгө чыгып келдик. Ошентип Аллага шүгүр. Ишкерчиликти баштаганда канча жашта элеңиз? Ишкерчилик өзү башынан баштаганда негизи атам айтып калат. Бир-эки эмелерде, видеодо да атам сүйлөп калды. Баягы биз кичинекей кезибизде эле, по-моему, 4-класста ташка түртүп баштадык эди. 4-5 класста бул баягы кыргыздар фрукты сатат эле, ошолордун банандарын ташып, кичинекей эмелер мейли ооруп калбасын деп ошол кичинекей тачкабыз бар эле. Ошо менен иш кылып баштаганбыз. Андан түшкөн акча менен кичине ящиктерди сатып, ошол кезде эле. Анда сиз мектепте окуп жүргөн кезиңиз экен да? Мектепте окуп жүргөн кезибиз ошентип башталды. Андан кийин бөлөм бар болчу, ошо продавец болуп иштедик. Азыр бүгүнкү күндө сразу бардык эле бизнесмен болуп кеткизи келет да, же бирок любой нерсе тажрыйба менен келет да, же убакыт, курбанчылык керек да. Ал китептен окуп алгандай болбойт, ал наоборот болуп кетиши мүмкүн да. Менче бизнесте эмес, башкаларга башка жагдайда деле тажрыйба менен келсе керек, Бүттүк жакта деле, ошо саясатта деле тажрыйба, бул жазыр сиз деле журналистика, кесип тандоо деген тажрыйбасыз мындай мен иш дагы любой нерсе болбойт, бош керек деп ойлойм да. Мисалы мен 6 жыл реализатор болуп иштегенмин да. Азыр мисалы жылуу офистерде мындай болуп атпайбы, биз кышында базарларда иштечик. Азыр могу суукта буттун ооруган немеси ошодон дагы неме да, бутка суук тийген да. 6 ай, 7 ай кафелде андай жылуулук деген мындай нерсе деген жок. 6 жыл реализатор болуп иштедик, бирок ошол кезде үйрөндүк да же. Патент деген эмне, порог деген эмне, контрольный уровень деген эмне, доллардын курсу деген эмне, кайсыл убакта сезон болот, кайсыл убакта сезон болбойт. Ошончо анан кийин үйрөнгөндөн кийин анан бир өзүңө жүрөккө бир уверенность, сиз айткандай чечкиндүүлүк келет, анан ошол кезде өзүбүз бизнес кылып баштадык да. Ушу бизнес кылуунун алдында деле менче сиз абдан чоң тобокелчиликтерге бардыңыз да, туурабы? Коркуу сезими болгон жокпу? Эми коркуу сезими болот албетте, бирок бизнесте баягы тобокелчиликке салбаза болбойт да. Мисалы 2013-жылы Дубайга тил билбей, эчтеке билбей эле учуп кетип калгам да. Кантип барасың, кандай барасың дегенде совсем ноль. Ал жакта мен мындай, мисалы бул жакта кыш болуп атат, тияка барсаңыз жайда. Ошол болоорун да билген эмесмин да. Курткачан, сапожкачан эле. Мындай представление болгон, бирок аэропорттон түшүп калдыңыз. Аэропорттон түшүп калдым. Бирок бизге жардам берген 40 күн дабатка чыгып келдик, Бангладеште болуп келгенбиз да биз. Ошол жактан кичине урду тилин үйрөнгөнбүз. Ошентип тез кабарда да интервью бергенбиз, көргөнүз керек, көчөдө жашап жүрүп, экономдоп жүрүп, ошентип жүрүп, акырын. Эми Аллах Таала ырыскы жазып койгон экен, ошентип
акырын канча деген кыйынчылыктардан өттүк. Азыр сразу эле ушундай бизнесмен болуп отура калган жокпуз да. Бир айдын 15 күнү мечиттерде жашап жүрдүк кой. Кайсы жерде бекер болсо, кайсы жерде суу бекер, кайсы Дубай өтө дорогой көрөт да. Акча бергенди да билет, алганды да билет да. Анан экономдош үчүн ошентип жашап жүрүп, тобокелге салып жүрүп, анан акырын иш болгон да. Бирок ошол мисалы чоң жолду баштоодо сизге кеңеш берген адамдар болдубу? Жок дегенде атаңыз, ай балам деп мындай атаңыздын кеңешине муктаж болдуңузбу, жокпу? Менин атам эч качан бизнесмен болгон эмес да. Атам ошо только кара жумуштарда ушундай бир эмелерде эле иштеген да. Тобокел болгондо мындай Өзүңүз деле чечим кабыл алган экенсиз да? Өзүбүз эле чечим кылды, бирок даже негизи мындай да. Бизнесте ачык айткыш керек, акыйкат ачуу болуп жута билиш керек дейт го. Бизнесте кыргыздын душманы кыргыз да. Мисалы биз келгенде эч ким жардам берген эмес. Бизде да ушундай бир эме болгондо, Кудай буйрса бизде болуп калса, биз эже баягы бардык амалдар ниетке жараша дейт, ниет кылып кое бериш керек да. Эгер туура болуп кете турган болсо, сен ошол ишти кылсаң, ага да сооп берилет. Кыла албай калсаң, ниетиң түз болгон үчүн ага да сооп берилет да. Биз айтканбыз, эгер иншалла ушундай иш жүрүп кете турган болсо, биз мындай кылбайбыз дегенбиз да. Досторубуз бар жанында, ошолор менен акылдашып, эгер бизде ушундай болуп кала турган болсо, азыркы күндө жаштарга жардам берип атканыбыз, мисалы, ушу телефон саткандардын баарын эле Дубайга апарып көргөзсүм эже. Кайсы жерден алып атканын, кайсы жерден бүтүп атканын. Ага ырыскы Башкача айтканда мындай кызганыч сезим болгон жок, Кызганыч болбойт да, ар кимдин өзүнүн ырыскысы бар дейт. Бирок негизи бизнесте ошондой учурлар көп болот да, ошон үчүн сурап атам да. Ошондой болот, бирок биз ошондойго напсиге каршы, бул напси ушундай да, эже өзүндө миллион болсо да бирөөнүн 1000 сомун куш алып койгусу келет да. Ошон үчүн тойбогон напсиден сакта дейт го эже. Эгер пейилиңди кенен койсоң, айтат го кыргыздар деле, пейилиңди кенен койсоң, бул дүйнөнү ичиңе батырасың депчи. Пейилиң тар болсо, өзүң туруп бул дүйнөгө батпайсың. Бизнесменде деле ушундай эже, ичиң тар болсо, бирөөнүн иши жүрүп кетсе көрө албай өрттөнүпчү, өзүң да кыйналып. Өзүңө деле жүрөк ооруп алып келсе керек. Бирөөнүн ийгилигин көргөндө, сен жүрөгүң тыз этсе, демек ал жүрөктө проблема бар депчи эже. Ошон үчүн жүрөктү тазалап алып жүрүш керек да. Бизнесте деле ушул эже. Болбосо жашоодо деле ушул болуп атпайбы эже? Кошунасы заборун кичине көтөрүп койгон болсо көрө албайт, ичи-тарлык кылат. Бул көрө албастык, ичи-тарлык, руханий оорулар өтө опасный оор экен да. Эгер бизнесте буда ушундай руханий оорулар болсо, бул жүрө албайт да эже. Кыла албайт, көпкө узабайт да эже булчу. Напсиси тойбойт, көп кыйналат да. Ошон үчүн бизнесте деле ойлойм, таза жүрөк керек да эже. Кичине берешендик керек, мындай тапкан менен бөлүшкөндү билбесең, кичине бергенди билбесең, башка бирөөнү сүйрөп койгонду билбесең, бирөөгө жардам бересиң, сага жардам берет да. Жашоонун алгоритми ушундай экен да эже. Бумеранг да. Өзүңүз белгилегендей, мына азыр сиздин бизнесиңиз, мен жаңылбасам, эме эгер ката айтсам тууралап коесуз, ушул уюлдук телефондорду сатуудан башталган экен. Азыр болсо ар тарапта болуп атат, мына уюлдук телефондор, унаа сатуу, умра хатчдарын уюштуруу сыяктуу баягы ишкердик процесстерди ишке ашырып атасыз. Бирок ошолордун ичинен кайсынысына көбүрөөк убакыт, энергия коротосуз, анан кайсынысы сиз үчүн мындай көп сабактарды алып келди? Турмуштукпу, ишкерчиликпи сабактарды тартуулады? Эми жумуш мындай болот да эже. Негизи колдон келишинче өзүңө жаккан жумушту тандаш керек да. Сиз деле мисалы өзүңүз жумушту жакшы көрсөңүз, мисалы 6га чейин отуруш керек болсо 10га чейин отурасыз да. Жакшы көргөн жумушту, потому что сиз ададан пайда да аласыз, рахат да аласыз да. Эгер жакпаса сиз кыйналып каласыз жумуштучу. Ошон үчүн биз биринчи иш ашып атканда мындай өзүбүздүн колубуздан келе турган, өзүбүзгө жага турган ишти эметкенге аракет кылабыз да. Анан эми телефон саткан эже, мен телефондордун баарын азыр чын айтсам баарын өткөзүп бергенмин эжечи. Телефонду өткөзүп бергем, машина. Бирок ошондон баштагансыз, Ошондон башталган. Биз азыр Дубайда башка Россия менен логистика иштеп, эми кээ бир иштерибиз бар, баарын эле көрсөтө бербейбиз да эже, себеби баягы көз тийүү деген бар, көрө албастык деген бар. Определенный өзүбүздүн иштерибиз бар, бирок бул иштердин баарын азыр инелерибизге өткөзүп бергенбиз. Азыр биз көбүнчө Россия менен, Дубай, Россия, Гонконг кичине ошол жакта логистика, Азербайжан менен кичине ошол жакта партнерлор бар. Ошол жак менен иш кылабыз да. Көп энергия жумшаган боюнча азыр айтсам акыркы жылдары умрага жумшадык го дейм эже. Себеби бул баягы бул саякат эмес, бул Алланын үйүнө болгон сапар да эже. Ушунча адам барат, үмүт кылып барат, динди түшүнгөнү да барат, түшүнбөгөнү да барат, намаз окуган да барат. Эми ошол жерден оңолобуз деген үмүт менен барат да.
Анан настолько ошончо болгондон кийин бул диний менен баягы бул щепетильный иш да эже. Бул жакта баягы дин дагы бар, акча маселеси да бар, бардыгы бар, карап тургандар да бар. Анан ушу баргандардын баары жөн кетип калбасын деп колубуздан келишинче акыркы 1 жылды полный күч энергияны ошол жака бердим да эже. Максимально колубуздан келишинче бердик. Анан лидер умуранын ачканыбыздын максаты деле эми же ошол башкалар карап отургандар бар. Биз компанияны ачканда айтканбыз, биз Аллага шүгүр топ эле алабыз да. Ушундан түшкөн акчаны ушул жака эле иштетип. Азыр мисалы бир адамга жардам берген болсок, азыр лидер умураны ачкандан кийин 10 адамга жардамганга мүмкүнчүлүк болуп калды да эже. Буну азыр биз Баягы чоң конкуренцияга карабастан, болбосо бул тармакта азыр жылдан жылга мындай конкуренция көбөйүп баратпайбы? Буну ушу айткан сөзүбүздү иш жүзүндө дагы сөз түрүндө дагы доказывать этип келебиз. Дагы алдыда доказывать эте турган нерселер бар. Аны Кудай буйрса сиздин каналыңыздан да чагылдырабыз, көргөзөбүз Кудай буйрса. Эми конкуренция болсочу эже, сенин ишиң өзү сапаттуу болсо, эч кимди алдабаган болсоң, эч ким акысына кирбеген болсоң, туура иш алып барган болсоң, ал конкуренцияга каралбайт да эже. Сервис жакшы болсо, обслуживание жакшы болсо, любой жакта элечи. Ал өзүнүн иш нугуна чөт да. Эгер максаты ушул адамдарды алдап акча эле табыш эмес да эже. Максаты алдым жуттум эле болсо, ал кичине акча табышы мүмкүн, бирок көпкө узабашы мүмкүн да эже. Бирок максат ушу адамдарга да пайда болсун, өзүмдүн акыретиме да пайда болсун, жашоомо да пайда болсун деген жакшы сервис менен, жакшы ниет менен болсо, ал ийгиликке жетет да эже. Талыкпаган менет болсо. Кээде бизнесмен эмес, ишкер эмес, жөнөкөй карапайым бизде эле бир кишиге мындай бир аз эле бир жардам кылып койсок, ошол түнү тим эле сонун уктайбыз да. Сиз канча адамга жардам берип атасыз? Менимче сиз жыргап бир эс алсаңыз керек. Мындай да эже. Куран бул Алланын китеби да. Куран бул Алланын акыркы китеби. Куран бул Алланын сөзү. Куранда Бакара сүрөсүнүн 1-бетин ачканда эле, мисалы Саякбайдын версиясында айтып атпайбы? Жартысы жалган, жарысы чын деп айтып турабы? Манастычы. Биз Манас эпосунда мындай чатагыбыз жок. Толук эпос экенине тагына колдой ишенебиз. Манасты колдойбуз. Манасты жок деген сөз эмес, просто Саякбайдын версиясында окусаңыз керек. Манаста канча баалуулуктар, кыргыздын ынтымагы, бардык нерсе камтылган, айтылган. Бирок жартысы жалган, жарысы чын деп жазылып турат да. Куранды сиз ачканда 1-бетинде бул китепте шек күмөнсүз деп жазылып баштайт да. Алар намаз окушат, гайыпка ишенишет, биз берген рызкыдан сарпташат дейт да. Куранда эң чоң мотивация эже буларды тапкан нерсеңди адамдар менен бөлүшкөгө эң чоң мотивация берет да. Эми кээ бирлер айтышы мүмкүн эже, мактанып берет, өзүнүн атын чыгарып берет. Любой адам жакшы сөзүн сүйлөп коюшу мүмкүн эже, жакшы нерсесин кылып коюшу мүмкүн, жакшы нерселерди эметип коюшу мүмкүн, бирок ноого келгендечи эже, бардыгы токтойт да. Биз Куранда Аллах Таала бер деген үчүн беребиз да эже. Эгер Аллах Таала Куранда бер дебегенде бир тыйын да бербейт бул сөз эже. Мисалы да, напси айтат, күн түн уктабай иштесең, эмнеге бересиң, башкалар бербесе? Бул напсинин айтканы. Аллах Таала айтат, мен менен жоку жакын болгуң келеби? Бейишке киргиң келеби? Сооп алгың келеби? Бер. Сизде да ошондой кээде да кечиресиң да эки ача учурлар болобу? Напсиңиз менен Аллахтын менен сүйлөшүүңүз ортосунда. Албетте эже. Чынын айтсаңыз. Чынын айтканда напси бир болот, напсинин каалоосу бир болот, Алланын каалоосу да эже. Бирөө напсинин каалоосу менен жашайт, бирөө Алланын каалоосу менен. Кичине утун ким бул жашоодо напсини тойгузам десе, эже ал адашат да. Напсини тойгузуучу ал бейиште да. Инсан ушундай экен эже. Пайгамбарыбыз айткан. Пайгамбарыбыз биздин пайгамбарыбыз акыркы пайгамбар, биздин пайгамбар пайгамбарлардын пайгамбары да. Адамга 2 топ алтынды берсе, 2 топ алтынды берсе, ичине бир кирпич калып кала турган болсо, алтын ошондо кимдики деп сурайт деген эже. Напсиге тойбойт, албетте, напсиге каршы. Эми биз атайын көргөзүп берип аткан жерлерибиз бар, бизди көрүп да башкалар кылып аткан жерлер бар эже. Ачык садака жарыя. Кенде ошондой ачык дагы бер, анан жабык да бер деп. Көргөзбөй жаткан жерлерибиз да бар эже, мисалы. Эгер бирок мындай да, эгер биз мактаныч иретинде берип аткан болсок, зыянды дагы биз тартабыз эже. Эсептеше турган күндө зыянды биз, банкрот биз болобуз эже. Алла Таала баарын көрүп билүүчү. Мактанып берип аткан болсок да, кандай кылып атабыз, биз берген нерсени Алла үчүн берип атабыз. Берген нерсебизге жараша, кыяматта ошого жараша эже, өзүбүздүн кылган кызматыбызга жараша, ниетибизге жараша, эл көрсүн үчүн бердикпи же Алла үчүн бердикпи, ошого жараша бизге Алла мамиле кылат да эже. Ошон үчүн эже баягы берген, албетте сиз айткандай эми баягы бирөөгө үй алып бергенден кийин, бирөөгө жардам берип койгондон кийин кечинде келип жатканда бир өзгөчө бир мындай
мындай сүйүнүп неме болот да, мындай ощущение, ал Башкача болсо керек, жеткизе албайсың да. Мисалы үй элестетсеңиз азыр, үй жок эле адам, бир адам, мисалы кече бир дамылдага үй бердик да, алым. Эми ал суранган да эмес, эчтеке да кылган эмес. Эми туруп эле үйлүү болуп калсаң дейчи, мисалычы. 30 жыл бою үй жок жашагансың дейчи. Келсең эле мисалы 5 комнаталуу жер там үй алып калып, ал адамга кандай приятно дейчи. Жардам берген адамга андан да приятно болот дейчи. ооба. Биз деле бирөөлөрдү көрүп калабыз дейчи, ээрчийбиз да. Сиз Меккеге барып келдиңиз го? Ооба, умрага. Алла умураңызды кабыл кылсын. Сулайман Ражихи деген мечитке бардыңызбы, барган жоксузбу билбейм. Кобус Меккеден кийин эле эң чоң мечиттердин бири да. Ошол Сулайман Ражихи деген, мисалы кээ бир жардам берген ошол адам немесинен алабыз дейчи. Иштеринен, мисалы Алишер Усманов бар, мусулман. Башка дагы Сулайман Керимов деген бар. Булар дүйнөлүк бир немеде Forbes'та миллиардерлер да. Мусулмандардын арасында эмес, дүйнөлүк. Ушунун состояниясы 75 миллиард да. Сулайман Ражихиникичи. Бирок бул акыркы ушу полный состояниясын берди да. Бирок бул карабайсызбы, баягы кичине кыскартып айтып берип коеюн, бул узун историясы. Сулайман Ражихи деген бул аябай ушу, мунун да ушу ата-энеси кыйналган, аябай адам болгон экен. Анан мектепте айтат, биз экскурсияга кетип аткан элек дейт. Экскурсияга кетип атканда менде бир дагы реал жок болчу дейт. Ошо 4-5 реалдан чогулттук дейт. Агай палестиналык болчу экен. Анан баягы агай айтты дейт, мен да баргым келди дейт. Анан апама көз жашым айттым, мен барбай каламбы апа? 1 реал да жокпу биз барганга дейт. 1 реал да жок. Анан агай мындай хикмат кылып, данышмандык менен, Сулайман айтчы, бирге бирди кошсо канча болот мындайча айтканда? 2 болот деген. Ой, молодец, мен сага 1 реал дейт. 1 реалды берет, мындай болот. Кийин ал акырын элге кызмат кылат. Аллах таала ушундай ырызкы берет. Ражихи деген банк бар, Индонезия, Малайзия боюнча, Центральный Азия боюнча. Бул бизге да фондго, мечиттерден жардам келип аткандар, ошонун фондунан келип турат дейчи. Жанагындай көпүрө суу чыгарылып атпайбы? Настолько байыган бул арабтарда, мындай дүйнө жүзүндө бай адамдар да. Кийин анан бул баягы агайын издеп таап атпайбы же? Чоң машина менен, чоң ушундай үйгө алып келет да мунучу. Алып келип туруп анан агайын таап, агай менен сүйлөшүп отуруп айтат да. Агай дейт, мен эми кетейин дейт. Кака кетесиң дейт. Эми кетейин, бул үй сиздики дейт. Ушул чоң үй меникиби дегенде, ушул чоң машина меникиби дегенде агай айтат, бул ооба сиздики дейт. Агай баягы көз жаш алат да, мен ушундай сүйүнүп атам, ушундай дейт. Агай, билесизби дейт, сиз мага 1 реал бербедиңиз беле? Мен настолько кубангам дейт да. Ошол кубанганды канча акча таптым, канча нерсе кылдым, бирок ошол бактылуулукту сезгендей азыр канча миллиард акчам болсо дагы ошол бактылуулукту сезген жокмун дейт да. Ошол бактылуулукту, ошол сезимди сиз мага тартуулагансыз дейт да. Бул үйдөн азыр сизге 10ду берсем дагы, мен сизге ошол бактылуулук бергендей, сиз ошондой сиз мени сүйүндүргөндөй, мен сизди андай сүйүндүрө албайм деген да. Караңыз да, адамдын ыраазычылыгы бул дүйнөдө ошондой болуп атса, анда Алланын ыраазычылыгы кандай болот дейт да. Ошон үчүн бири-бирибизге жардам берип жашайык. И так өмүр кыска, күндөн күнгө өмүр узарбай эле кыскарып атат да. Негизи бизнесте ийгиликке жетишкен адамдардын баардыгы позитивдүү болот дегенге кандай карайсыз? Сиздин ошол мындай баягы эл менен сүйлөшүүңүздө, сиздин бир дарстарыңызда деп коелу, мындай дайыма позитивди байкоого болот экен да. Эми ал адам инсан болсун, мусулман эмес болсун, мисалы ошол Стив Джобс, ошол эле башка Америкада билесиз го, филантроп деп коет го. Бардыгын көрсөңүз, буларда как положено бизнесинен 10% мисалы ошо кайрымдуулук иштерге, социальный проекттерге булар бөлөт дейчи. Ошол Америкада туруп башка жакка жардам берет да. Анан бизге ой келет да, эмнеге биз Кыргызстанда төрөлүп туруп, Кыргызстанга жардам бербейбиз? Адамдардын и так адамдарды кайгырткан адамдар толтура дейчи. Адамдардын көңүлүн көтөргөнгө аракет кылайык, жакшы мотивация бергенге аракет кылайык. Башкача айтканда, биздин жаштар өзүнүн улуттук баалуулугун сактап калыш керек деген ойдо экенсиз да, Бирок ошол эле учурда да, сөзүңүз оозуңузда, Кыргызстанда мисалы диний темада сөз болгондо, мындай арабизация жүрүп атат деген дагы сынды айткандар көп да. Сиз кандай карайсыз бул маселеге? Эми бул мындай да. Дин бул арабтарга эле түшкөн эмес, дин адамдарга түшкөн да. Пайгамбарыбыз айткан араб бейишке кирет деген эмес да. Кыргыз бейишке, өзбек бейишке кирет деген эмес. Ким такыбаңар, ким таза жүрөк менен келсеңер, ошоңор бейишке кирет деген да. Карап туруңуз. Дубайда биз канча жылдан бери жашайбыз да. Дубайда христиан болуп кеткен арабтар бар да. Артына татуировка тартып, сиз деле көрсөңүз керек. Мисалы азыр арабтар настолько, мен даже айтам, биздин кыргыздын кыздары
бүгүнкү күндө арабтардын кыздарына аялдарына караганда намного ыймандуураак да эже. Биз арабтарды ээрчиди дейт эже. Мисалы караңыз, мен жакында КТРК ушу депутат эжелер менен дискуссияга барып келдим. Биздин ата бабаларыбыз дейт, ата бабаларыбыз, мен айтып атам, сиз кайсы ата бабаларыбызды айтып атасыз? Биздин мейли тарыхка көз чаптырайык. Манас атаны айтып атасызбы? Семетейди айтып атасызбы? Сейтекти айтып атасызбы? Ормонханды айтып атасызбы? Шабдан Батырды айтып атасызбы? Токтогулду айтып атасызбы? Тоголок молдону айтып атасызбы? Сиз Рахманкулду айтып атасызбы? Кимди айтып атасыз? Биздин ата бабаларыбыз кандай динди карманып келген болсо эле, биз ошону ашырбай эле, ошону кандай алып келген болсо, ошондой эле кармап атабыз. Аялдар боюнча мейли, сиз кимди айтып атасыз, аялдар? Мейли тарыхты барактайбыз. Сиз айткан аял ким? Курманжандаткабы, Жаңыл мырзабы, мейли ушул Уркуя Салиевабы, мейли Зуракан Кайназарову. Сиз кимди айтып атасыз биздин ата бабалар? Кайсы биздин ата бабалар ушу жыртык шымын кийип жүрдү эле? Кайсы биздин ата бабалар ушу корейлерди көргөзүп чачын өстүрүп жүрдү эле? Биз кандай ата бабалар динди алып келген болсо, ошол нерсени эле карманып атабыз. Просто анан Арабстан болуп кетти, минтип кетти дегендер бул баягы билбейм, көрө албастыктан, ич тарлыктан эле айтса керек да. Эми Аллах Таала ар кимге, эми жаштарыбыз эже бүгүнкү күндө Аллага шүгүр, мисалы бирок кейите турган нерсе бар, батыштын эже мисалычы. Бизди цивилизация алып келебиз деп канализацияга чүрүп аткандар бар. Кыргыздын маданиятына туура келбеген, динине туура келбеген жаштар ошого переживать этиш керекпиз бизчи эже. Айтыңызчы, баягы Токмакын Алы Туткучев сиз жөнүндө мындай жазыптыр да: 1000 кишини ойготууга уктабаган бир эле киши жетет, билим менен уктабайт депчи. Анан чындыгында эле өзүңүз айтмакчы, бир карасаң Бишкекте, бирок Бишкекте азыраак болуп атат окшойсуз, Дубайда, Ташкентте, дагы башка жакта эле жүрөсүз да. Анан мындай кантип ошонун баарына жетишесиз же ишти өзүңүз эле жасайсызбы? Негизи мындай ишиңизди делегировать ете турган командаңыз барбы? Ал команда мындай маркетинг, менеджмент боюнча күчтүүбү? Команда албетте бар да. Команда жок болсо сен командасы барларга иштейсиң да. Же күчтүү, мисалы ошол эле Илон Маск, ошол эле Цукербергдер, мисалы Илон Маск өзү машина жинабайт да. Просто он умеет продавать, он умеет выступать да эже. Алардын артында күчтүү команда турат да эже. Биздин артыбызда деле күчтүү команда бар. Бирок ушу команданын баардыгы өзүнүн колунан өткөн балдар да эже. Баардыгы жок кезде менин жакын досторум да. Мисалы ушу лидер Умураны караган менин жакын досум, бул жерде жүрбөй. Башка дагы немени караган өздөрүм инелерим, жалаң жакын адамдарыбыз да. Башка жактан келгендер да болсо, өзүбүз мындай тарбиялаган немелер да. Команда бар, команда болбосо, система жок болсо чарчап каласың да эже. Бирок баягы адам күндөн күнгө өзүнүн жаңыланууну издеп эме кылып отурбасаң, сенден да күчтүүлөр чыгат, өтүп кетет да. Ошон үчүн баягы көп мамлекетке чыкканыбыздын себеби дагы. Эми мамлекеттерди кыдырсаң эже билесиз, өзүңүз элестеп мындай эми фонарик менен жүргөн болсоң, прожектор менен жүрүп каласың да. Мындай өзүнүн культурасы бар, өзүнүн маданияты бар, өздөрүнүн мындай канчалык мамлекетке чыксаң, баягы сөз барго, Дүйнө таанымы чоңойсо жакшы элдин, жакшы мамлекеттин элдери саякатчы болот, жаман элдин, жаман мамлекеттин элдери саясатчы болот деген эже. Бүгүнкү күндө бизде бүт саясатчы болуп кетти го эже. Ар ким өзүнүн ишин кылбаган себебинен мамлекет өнүкпөй атат да эже. Болбосо мамлекетте бизде бүттүк ресурстар бар да эже. Ар ким өзүнүн туура ишинин функциясын аткарса элечи. Болбосо Голландия гүл сатып алып байып кетти, биз алтын сатып алып карызга батып кеттик го эже. Себеби эмне? Ар ким укмуш салыштырдыңыз да чынында эле. Ар ким өзүнүн ишин кылбагандан да эже. Ар ким өзүнүн ишин кылбагандан, спортсмен дагы саясатчы, журналист да саясатчы, бизнесмен да саясатчы, дыйканы да саясатчы, баягы саясаттын сасына батып кеттик да эже. Бир маалыматта сиздин айтканыңызды угуп калдым. Эми бул коңшу Америкага дагы барып бир ойлорум бар деп, бирок толук ачыктап алыпсыз да. Анан менде мындай ой жаралды да, негизи сиз бизнести мындай соода саттыкта баштадыңыз да, туурабы? Анан мындай өндүрүшкө өтсөм деген кыялдарыңыз барбы? Ташкентте да жүрүпсүз, анан кээде менде ой жаралып кетти, мүмкүн Билим мырза Ташкентке баягы ошо текстилди байкап жүрөбү, эмне болуп жүрөт депчи. Негизи бизнестин багытын өзгөртөйүн деген ойлор барбы, жокпу, же бул сырбы азырынча? Жок, сыр деле, жаша турган эч нерсе жок. Болгон нерсе менен бөлүшөй жаным. Сиз өтө жакшы суроо бердиңиз да. Любой бизнесмендин аягы окончание болуш керек да, бир жыйынтыкчы. Өндүрүш бул өтө сонун нерсе да эже. Бүгүнкү күндө мен, можно сказать,
60-70%-ин күч энергияны берип атканы ушул өндүрүш тарабындагыдай же. Бирок Кыргызстанда бизде Кыргызстандын суузу, Кыргызстандын мисалы Куликовскийдин генеральный директору интервьюсунда айтып атпайбы, биз дейт башка жактан деле ушул торту жасасак болот, бирок кыргызстандыкындай сыроо жок деп атпайбы. Кыргызстандыкындай сүт, сыроо жок болгонун себебинен ошол талаптагыдай, аз Кыргызстандагыдай торту бере албайт да. Бизде өтө көп возможностьтор бар, өтө көп мүмкүнчүлүктөр бар да. Мисалы Кыргызстандын алмасы, мисалы Кыргызстандын фруктузу, Дубайда мисалы же Кулмукка жезин кагаз чегиндей эле болосуң да. 5 жылдыздуу отеллерде сиз деле көрдүңүз же. Ушуга эми бир Атамбаевдин эмесин айтып коеюн эже. Атамбаев өзү мындай дерзкий президент болгонго, мындайча айтканда, мындай көчөнүн сөзү менен айткандачы. Бул корольго барат эже. Бул королдун жанында отурган переводчик айтып берип атат магачы. Атамбаев барып анан арабтар менен сүйлөшүп анан айтты дейт. Ушул сөздү котор деди дейт. Эми Мекенин ыйыктыгында шек күмөн жок, ал эже китепте жазылган да. Эми баягы Мекенди сүйүү имандан дейт го, Мекенибиз бар, ал жака ибадат кылганы барабыз. Анан бул корольго айтып атпайбы? Котор деди дейт. Ушуну которойм биз ооба дейт, айтты. Дүйнө жүзүнүн боюнча жер тараптыр дейт Аллах Таалачы. Бардыгына жер тараткан экен, анан кыргыз баягы кичине жалкоо уктап кечирип калыптыр дейт. Анан Аллах Тааланын алдына келгенде жер жок да баягы. Кетти Сингапур, Эквадор, Америка, Латын Америка бөлүштүрүп бергенден Кыргызга жер жок калгандан анан карап туруп Кыргыздын бетине карап айткан экен, жүзүң мындай нурлуу, жүрөгүң таза адам экенсиң, сага жер жетпей калды, эми сага бир 5тин бир жерден кесип берип кое берейинчи деп туруп Кыргызстанга 5 эле жерди берген экен депчи. Өзү айтып калган го ушундай 5 эле жерде жашайбыз депчи. Чынын айтканда 5 эле жерде жашайбыз да. Биз кыргыз мындай өйдөн эмес, ылдыйды карап шүгүр кылыш керекпиз да. Кандай болбосун, биз мисалы ушу Дагестанец менен Чечня менен отуруп калганда делечи айтабыз, бизнесменде как бы не было, булар эже автономный мамлекет да, под Россией двигается да. Кандай болбосун өзүбүздүн жерибиз бар да, өзүбүздүн элибиз бар. Кыргызга насип экен, мисалы уйгур туугандар табынбасын, дуңдан тууган 45 миллион, 60 миллион населениеси бар, жери жок, паспорту жок жүрөт да. Бизден сиздин үйүңүздүн кызыл китеби бар да. Факт, что биздин кыргыздардын кызыл китеби бар. Кичине болсо дагы эже жер кичекей жер кичекей эмес эже. Бул просто географияны изучать этиш керек да. Дүйнө жүзүндө 200дөн ашык мамлекет бар, билесиз, 200дөн ашык мамлекет. Кыргызстан 87-орунда туруп атпайбы? Жартысы болсо 100 болуш керек деди. Биз мисалы башка ошол Голландия, Уругвайдын аркы жегенге караганда, канча өнүккөн мамлекеттерге караганда населениябыз деле көп, жерибиз деле көп да. Просто биз мындай кичекей, биздин просто кичекей, жүрөгүбүз кичекей болуп атат да эже. Бангладеш картадан карасаңыз, биздикинен да кичекей жер, бирок Российский Федерациядан да көп болуп атпайбы? 135 миллион адам жашайт эже. Бул 6 миллион просто булар жөн эле пейилди кенен коюш керек да эже. Просто пейилди тар болгон үчүн биз Кыргызстанга батпай атабыз эже. Пейилибиз кенен болгондо кенен Кыргызстанга батат элек да. Ошон үчүн шүгүр деш керек. Анан жакында ушул өндүрүш боюнча Кыргызстандан ушул көп нерселер чыгарайлы деп атабыз. Бирок мындай айыл чарба министрлигинде да, мен министр эмесмин, бирок мен жеке оюмда эже, биз азыр Кыргызстандын алмазын алып барып сатайын десең, мисалы Дубай эмес, Россиянын ашанын обеспечить эте албайсың да эже. Баткен башка алмат дегет, Талас башка алмат дегет, көл башка алмат дегет, объем жок да. Объем жок болгондо сен менен эч ким эзептешпейт да. Нарынды мейли мал багат дейт эже. Мал багат, малды. Нарындын койдун сатайын десең эже 10% чогулта албайсың да. Койлор мисалы стандарт кой болот эже. Мисалы 22 килодан 27 килога чейин болуш керек. Ошондой стандарт болсо, сен экспорт, импорттун маселесин сүйлөшө аласың да. Бардыгын чогултуп келсең, нарындын 10% койлор чыкпайт эже. Бирдеке сатайын, бирдеке өндүрүш чыгарайын десең, бизде объем жетпейт да. Ошон үчүн эми азыр биз ойлоп атабыз эже, акырын өндүрүштө мындай Кыргызстандагы болгон нерсени ошону өндүрүп ушул жерден, мисалы Таласта фасоль. Бизде өзүбүз өндүрбөгөн себебинен бизде болбогон акчага эле алып барып сатат да эже. Бизден мисалы ашып кетсе $1,5 алат. $1,5 биз эмне деген акча деп сүйүнүп атпайбы? Бирок четке апар $10 сатып атпайбы? Мисалы кече эле Дубай молдо көрүп келдим эже. Бизден бал канча? Сиз балдын баасын канча билесиз мисалы? Мен 700 граммдыкты жакында эле сатып алдым. 500 сомго банкада. Балдыкы мисалы. Ошол 700 граммдык балды сиз Дубайда 5000 сомго сатып аласыз да, мисалы. Просто биз өзүбүздүн канчасы арзан болуп атат Кыргызстанда, өзүбүздүн өндүрүштү эме болбогон себебинен эме болуп атат да. Ошон үчүн
азыр эми пока неме кылбай турайык, бир 2-3 нерсе бар, Кудай буйрса, Кыргызстанга да пайда буюрса ушул айыл чарба тармагында айыл иштесем деп. чарбасында дагы ушундай анан элдерге да жумуш бере турган. Эми Аллага шүгүр бүгүн да 30-40 адамга жумуш берип атабыз го. Бирок келечекте дагы чоңураак план бар. Аны ишке ашса, сиз да ошол жака эшип барып көргөзөңүз. Буюрса, иншалла ишке ашса. Ошол күнгө жетсе. Билим алуу демекчи, ошо сиз мындай IT анан же компьютердик сабаттуулук, англис тили боюнча мындай жаштарга атайын акысыз курстарды да уюштурган экенсиз да. Анан кээде мындай айтып коюшат го, эми мындай бекер нерсенин даамы болбойт, тузу татыбайт депчи. Ушул нерсенин жыйынтыгы кандай болду? Эми жыйынтыгы сөзсүз бар эже. Мисалы кечээ эле кубандырышта ошолор искусственный интеллект деп мегаком боюнча ошо балдар катышып, ошо IT боюнча немеге катышып экинчи орун алышты да. Канат деген инүүбүз бар, биз ошого тапшырганбыз үстүнөн карап, биз убагында барып убактыбызды бөлүп неме кылып турабыз. Бул жалпы республика боюнча ачкансыздар да, Республика боюнча, жалпы боюнча набор болгон. Анан кээ бирөө укпай калдык деп кеч келип неме кылгандар бар, бирок эми бардыгына биздин катталуучулардын көбүнө кабарлары бар, бардыгына жеткен. Бирок 5000ге жакын адам набирать этилди, бирок канча бала калды дебейсизби? Азыр бүгүнкү күндө окуп аткан 22 бала. 5000 баладан тандап алганыңыз 22. Тандалып, башында 1,5 миң, анан 700, анан чыдап азыр окуп келатканы 22. Мен ушуга деле шүгүр дейм, хотя бы экөө болсо дагы эже, ошондон экөө аягына чейин бүтүп туруп, ошол кадрлар жумушка жараса, анда биз чоң ийгиликте эже. А эмнеге анда жаштардын билим алууга болгон кызыгуусу болбой атабы же башка себеби барбы? Болбосо сиздер эми акысыз окутуп атпайсыздарбы, туурабы? Эми мындай да эже, любой нерсеге мээнет шарт да эже. Мисалы, азыр мен деле ушул нерсеге курбанчылык кылып, бизнес аракет кылган үчүн, мээнет болгон үчүн сиз келип интервью алып атасыз да. Любой нерсеге ийгиликке жетиш үчүн, бизнес кылыш үчүн мээнет шарт да. Мисалы эже, таарынбасын, Россияда иштеп аткандар, башка жакта адалдан табышып атат, Аллага шүгүр иштешип атат, жок дейм. Бирок эшикти кар көрүш үчүн буга окуш шарт эмес да эже. Посуда моюш иштеш үчүн буга шарт эмес да, болду. Тряпканы бердиң, болду, иштеп кетет да. Шлагбаумду ачып, жүктү көтөрүш үчүн буга баштын иштетиштин деле кереги жок да эже. А окуш үчүн буга башты иштетиш керек да эже. Башты азыр башыңды оорутпасаң, кийин белиңди оорутуп иштегенге туура келет да. Бүгүнкү күндө замандын талабы күндөн күнгө дүйнө өзгөрүп барат да. Дүйнө менен кошо биз да өзгөрбөсөк, биз артта калып кетебиз да эже. Бүгүнкү күндө бизнес, компьютерный грамотность жок болбойт да эже. IT. Мен көрүп элекмин кыргыздын кыздарын келип туруп, мисалы азыр проходящий бухгалтерлер бар, келет дагы 2000-3000 доллар алат, 1С программа базаларды базат. Бир проходящий кыргыздын тыңгызын бар, мен жок дебейм, Аллага шүгүр, кызмат кылып аткандар бар, бирок аз да эже. Биздикилер күч энергиясынын бардыгын неге берип коет? Мисалы соцсетте да эже. Полный күч энергиясынын баарын, мисалы ким ажырашты, тигил ажырашты, бул артист минти, тигинти, бул саясатчы, полный күч энергиясын ошого берет, анан кийин окуганга убакыт жетпей калат, жетпей калат да эже. Туура. Күч энергиянын бардыгын ошол жака жумшайт да. Мисалы жаман болуш үчүн, эже кедей жашаш үчүн ага мээнет шарт эмес, болду, үйүңдө эле отура бер, обсуждение кылып, бирөөнү саясатты сүйлөп, болду, күндөн күнгө артка кете бересиң да. Күч энергиясынын баарын туура эмес жака жумшаганын себебинен, мисалы караңыз эже. 3 саат IT боюнча күндө окуганга убактысы жок. Бирок 3 саат достору менен, жоролору менен аш жеп отурганга, каткырып сүйлөп отурганга убактысы бар да. Мисалы биз айттык, биз окууну бекер кылабыз, бирок ноутбук алышсын өздөрү. Ноутбук алганга, өзүнө инвестиция кылганга 30 000 сомго жолун таппайт да. Бирок мактанып подружкалары менен, достору менен көтөрүп жүргөнгө, iPhone көтөргөнгө, рассрочка жолун табып, аракетин табып, бирдеке кылып, первоначальныйын төлөп, эптеп, септеп аны алганга мүмкүнчүлүк бар да. Бирок өзүнө инвестиция кылып, ноутбук алганга убакыт немеси жок да. Мүмкүнчүлүгү жок. Анан бул балдардан кандай талап кыласыз? Анан бүгүнкү күндө мисалы специалисттерди карасаңыз, бүттүгү деле Дубайда мисалы тил билбесең албайт жумушка эже. Компьютерный грамотность. Азыр бизге деле мисалы ушул Иди Румарага деле, башкага деле паспорт копировать этиш керек. Сизге деле көрдүңүз, виза чыгарып берди, наркы берки, муну принтерден чыгар, любой нерсеге компьютерный грамотность керек да, любой жумушка. Компьютерный грамотность болбосо, азыр биз санарип коомго баратпайбызбы? Жашап атабыз да. Мисалы президент өзү деле айтты.
барактарды баарын жокко чыгарайык деди да. Сиз гос жумушта иштесеңиз деле компьютерный грамотность керек, банкта иштесеңиз деле компьютерный грамотность керек, ошол медте иштесеңиз деле бүттүгү компьютерный системага отуруш керек. Бул жок, уже сиз болду артта калдыңыз деген да, бул караңгылык нар жакка кеттиңиз деген сөз да. Мисалы азыр баягы айтат го, кыргызда макал бар го, билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат деп. Азыр билеги күчтүү балдар күрүшүк балдар керек эмес азыр. Техника өнүгүп кеткен, азыр даже бардыгы автоматизация, цифризация бүт ошого өтүп кеткен да. Азыр сонун ойду айтып атасыз да, мисалы жаштардын билимге болгон умтулуусу сөзсүз керек экендигинчи. Анан дароо менде мындай ой пайда болду да, эми азыр менимче балдарыңыз кичинекей болуш керек, бирок сиз балдарыңыз мындай бардык нерсеге өздөрү жетишишин каалайсызбы, же аларга бир мындай фундаментти түзүп берейин деп биринчи ошого ойлоносузбу? Жок, эми алардын ырыс кызы өзүндө да. Мисалы биз деле өзүбүздүн жолубузду өзүбүз таптык да, биз просто туура. Атабыз бизди мисалы бир кичинекей кезде эзимде бирөөнүн үйүнө конокко оротпайыкпы. Анан бирөөнүн кичинекей эми жашпыз да, по-моему, билбейм, 5 жашта, 6 жашта болсом керек. Кичинекей оюнчугун чыгып кетип алып кетип калгам да. Көчөдөн келатканда атам аябай чуук менен сабады да меничи. Экинчи ушундай бирөөнүн үйүнөн ала турган болсоң, мисалы мен сени мындай кылам, тигиндей кылам, аябай неме, мисалы ошондон кийин вообще мисалы коркуу сезим пайда болду. Эми жашсың да, ушундай бирөөлөрдүкүн урдабаганга, бирөөлөрдүкүн албаганга, анан мындай менеткеч болгонго атабыз үйрөттү да биздичи. Атабыздын жаныбызда деле биз тачка түртүп жардам берип неме кылып жүрдүк да. Мен ойлойм, эгер туура иманды үйрөтсөк, туура жолду үйрөтсөк, ал өзүнүн жолун өзү таап алат да. Анан мисалы бизде мектепте окуп жүргөн кезде байдын балдары, гос жумушта иштегендин балдары, бар жашабада жашагандар, мен азыр көрүп атам көчөдө таксовать этип жүргөндөр бар да. Атасы өмүр бою бай эмес да. 60ка чыкканча жеди, мамлекеттик урдады, тиякпай кылды, балдарын обеспечить этти. Анан атасы өткөндөн кийин дайыр нерсеге көмүп калган да бул эже. Бардык эмес эми, таарынбасын эми, анча мынча классташтарды көрүп тийип калбасын эми ошто. Бирок азыр мындай балдарына памперс ала албай жүргөндөрдү көрүп атабыз да эже. Бекер болгондон кийинчи баягы ар ким өзүнүн мээнети менен болсо, аракети менен болсо, бул мындай эме болот да эже. Анан даяр нерсеге болуп калган болсо, ал неме да, менин оюмча. Ошон үчүн аларга нукту эле багытты бергенге аракет. Багытты, иманды да үйрөтүп коюш керек. Себеби эже урдатпаган, жаман сүйлөтпөгөн, мамлекетке зыян келтирбеген, ата энесин таштаттырбаган, бул имандын күчү да. Туура. Канчалык иман болуп, бүгүнкү күндө мисалы Марголанды билесиз. Сарсенбай. Андагы нерселерин угуп койбуз эми. Туура жагын угабыз, туура эмесин өзүнө кайтарып беребиз. Мисалы Олег Тиньков деген бар. Башка бизнесмендердин көп нерселерин угабыз да. Казакстанда Болашак деген Назарбаев. Ооба. Назарбаевдин дагы көп жакшылары бар. Жок жерден саска мамлекет куруп койду да. Мен Назарбаевдин кээ бир сөздөрүн эле угуп коем да. Эми кандай иш кылды, эмне кылды, аны Аллах Таала өзү эме кылат го. Бирок мамлекетти 30 мамлекеттин ичине кошту да, жакшы. Болашак деген бул эме кылган, жаштарга инвестиция кылып, окуу ачкан билесиз. Окуу ачып, алар Кембриджде, Оксфорддо окуп келишти. Бирок кийин мен Казакстан саясатынан көрүп коем да. Шоу бизнесин баарын Казакстанда иштеп жүргөндөн кийин кызык карап коем. Кийин ошол балдардын кээ бирлери тилекке каршы мыкты окуп келген мыкты кадрлар кийин взятка менен кармалышты да. Ооба. Себеби булар эмне, бардыгын үйрөттү, бирок иманды үйрөтпөдү да. Эгер караңыз, иман боюнча акыркы эле экономика министринин окуясын билесиз да, туурабы? Иман боюнча, мисал караңыз, азыр мен сизден 100 сом урдап кетсем, сиз үчүн эле жооп берет экенмин да. Сизден 100 сом алдым да. Бирок мамлекеттин 100 сомун уруп кете турган болсоң, Кыргызстанда 6 миллион болсо, 6 миллионго жооп бересиң да. Себеби сен ошо элдин ырыс кызын урдадың да. Ошон үчүн мурунку падышалар, мисалы пайгамбарыбыз өтүп кеткенден кийин Абу Бакырды президент бол десе, качып атпайбы бул? Умар Разоновго жакын досуна айтып атпайбы? Сен мага эмне тозокту калып атасыңбы деп. Себеби настолько булар ответственностьти билген да эже. Президент болуш оңой эмес эже. Туура. Эгер президент өзүнүн туура функциясын аткарса, и бизнесмен, содагер туура өзүнүн функциясын аткарса деди. Неге мугалимди айткан жок? Неге башка нерсени айткан жок? Себеби троонго отургандан кийин адилеттүү болуш өтө кыйын экен да. Адилеттүү содагер деди. Содага отургандан кийин сиз экөөбүз бизнес кылабыз.
Сиз көрбөйсүз да, сиз умрага кетип калдыңыз, мен айтам да. Бул умрага кетип калсам, неге мен бул менен бөлүшүш керек? Сиз көргөн жоксуз. Мен 100 сомдон боло турган болсо, 70 сомдун алдында 30 сом сизге бөлүп коюм. Ушул жерде адилеттүүлүк каралат да. Алла көрүп турат, билип турат. Эгер айтты, адилеттүү соодагер, адилеттүү падыша өзүнүн функциясын туура аткара турган болсо, кыяматта пайгамбарлар менен чогуу тирилет деди да. Эң сонун. Өтө чоң функция Туура. да. Сиздин азыркы ойлоруңузду угуп отуруп, эстеп кеттим да, мына 1937 жылкы мындай репрессиянын курмандыктары болгон биздин мекенчил баягы аталарыбыздын эмгегин көп айтып калат экенсиз да. Мисалы, Алтыгүл бир угуп калдым, Жусуп Абдрахманов үчүн дагы умра кылат экенсиз да. Мындай дайым эстеп, анан мен мисалы мага мындай таасир этти бул сиздин оюңуз. Баягы Кыргызстан боюнча мен Демек сиздин азыркы баалаган саясатчы сизди азыр жок экен да учурда. эми Салыштыруу абдан күчтүү. салыштыруу, мисалы, мен Жусуп Абдрахмановду мурун көп деле окуп алыптырмын. Азыр мен келечекте ойлоп атам, Жусуп Абдрахмановдун Күндөлүгүн баарын окуп чыктыңыз окшойт Жусуп анда. Абдрахмановдун атынан Кыргызстандан бир чоң бир иш-чара кылам дегенчи. Буюрса. Анан можно сказать, менин кумирим Жусуп Абдрахманов болуп калды да. Кээ бир нерселерин окуп мен ыйладым эже. Настолько ушундай адамдар болгон экен деже Кыргызстандачы. Бая эл үчүн, өзү үчүн элди курбан кылган эмес, эл үчүн өзүнүн жанын курбан кылган. 27 жашында эже, азыр 27 жаштагы бала апасынын сүт оозунан кете элек да, мындайча айткандачы. Бул настолько Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын түптөлүшүнө кызмат кылган экен. Жусуп Абдрахмановдун тарыхын окуганда мындай бирдеке болот го, денеңден мындай чымыраган кетет го же. Түркүрөппү? Жусуп Абдрахманов, Исхак Разахов, Касым Тынустанов, Ишенел Арабаев, булар эже инсандар 1000 жылда бир жолу кезде келет, келбезе жок дейже. Азыр парламентте Жусуп Абдрахмановдон экөө болгондочу, парламентте аңтарып чытамак дейже. Ошондой инсан болгондочу. Сталинге туруп эже комментарий берген адамдар болуп атат да. Бүгүн президентке губернатор эже айылдын көргөрүн айта албай атпайбы? Урматтуу президент, мындай бул Сталинге айткан болуп атат дейже. Бул эмне деген адамдар? Менин кумирим Жусуп Абдрахманов десем жаңылышпайм да. Кээ бир кылып аткан иштерди дагы ушу Жусуп Абдрахмановдун 100 000 кылганынын 1% болсо дагы деп равновесие этип Жусуп Абдрахмановдун ишине карап туруп, упор кылып ошого карап кылабыз дейже. Анан баягы сөз да эже көңүл түшөт, инсансың да эже, темир эмессиң, святой эмессиң. Бая ар кандай инсандардын сөзүн укканда, кээде сынып баратканда, мындай болуп баратканда ушу Жусуп Абдрахмановдун эмесин кайталап окуп, жаштарга болгон насааты дегенден окуп кайта мотивациялам да. Эң сонун. Мисалы ушундай өзүңүздүнчү баягы мекенчил жүрөгүңүз менен кээдечи саясатка мындай баргыңыз келген учурлар болобу? Дегеним, көп ишкерлер мындай каражат топтоп, мүмкүнчүлүгү кеңейгенден кийин эле сөзсүз барып эле парламентке барып отуруп калгысы келишет да. Эми сизде ошондой ой болдубу? Мүмкүн сизди бар кел дегендер болгон чыгар. Сунуштар дегеним. Эми биз арабтарда макал бар да, инсандын түзгөн планына инсандын тагдыры күлөт дейт да. Биз алдыбызда эмне тагдыр күтүп турат билбейбиз. Бирок менин оюмда, амбициямда жок, планымда жок, максатымда жок деже. Саясатчы болгончу. Биздин Депутат болгуңуз келген учур болобу, жокпу? Биздин кемчилигибиз ошо кичине иш кылып, кичине эл таанып калса эле ошо бар парламентке отургубуз келгендикте болуп атат да. Мен ойлойм эже, депутат болбой туруп эле, мисалы, депутат кылбаган иштерди эле кылып атабыз, эми ал эл өзү баасын берет го же, убагы келгендечи. Элге жакшылык кылам десең, не обязательно депутат болуш шарт эмеспи дейм деже. Анан баягы кылган иштерибиздин дагы немесине эме болуп калбасын деп мындай принципиально дагы же мындай мен өзү шайлоо болгондо Кыргызстандан чыгып кетем негизичи. А так өтө Болбосо жок, дос тааныштын баары келе берет да сизге. Мындай серьезный сунуштар болгон эже. Өтө серьезный сунуштар болгон, дагы деле болот. Биринчи орунду беребиз дегендер деле болот. Эми кичине эл таанып калды деже. Кээ бирлер моменттен пайдаланып өзүнүн партиясына үчүн сени курман кылып келгендер бар. Кээ бирлер жакшы ою менен айткызы бар, мисалычы план. Эми ал жака барганда акыйкат айтылыш керек да. Мисалы мен ойлойм эже. Ал жака барып адилеттүүлүктү айта албагандан кийин, мисалычы жөн эле эми колду көтөрүп түш болуп отургандан кийин, ошончо элдин жоопкерчилиги бар, ошончо элдин добушу бар.
чубак ажы айткан го, бул добуш аманат депчи. Ал жака барганда адилеттүүлүк болуш керек. Айтат го, Мехмет Султан айтканы бар экен. Кайсы мамлекетте добуштар сатылса, элдер сатылса, ошол мамлекетте адилеттүүлүк өлөт. Кайсы мамлекетте адилеттүүлүк өлсө, мамлекет кошо өзү өлөт депчи. Сөзүңүзгө аралуу ушу учурдан пайдаланып, туура эмес добуш берип аткандар, добушун сатып аткандар, булар мамлекеттин өлгөнүнө алып келатат да. Адилеттүү мамлекет туруктуу имансыз болсо дагы дейт да. Адилеттүү мамлекет туруктуу имансыз болсо дагы. Адилетсиз мамлекет туруксуз ыймандуу болсо дагы, бардыгына мечиттин бардыгына толбой батып алса дагы, бирок мамилеге келгенде адилетсиздик кылса, добушка келгенде адилетсиздик кылса, анда Алланын жардамы келбейт экен да. Бүгүнкү күндө чоң проблема парламент Кыргызстандын жүзүдө же. Ушул жерде отургандар чимкирик дейби, мындай дейби, ушуну ким шайлады? Биз Украинадан же башка жактан алып келген жокпуз же. Ушул эле сураштырып келсек, сиздин тайкеңиз, биздин жээнибиз, биздин байкебиз. Значит, Кыргызстан өзү ушундайга татыктуу да же. Ошон үчүн биз балдарды туура тарбиялаш керек экенбиз да же. Садиктен эмес, ушу эненин ичинен тарбиялаш керек экен да же. Болбосо мынакей көрүп атабыз го же. Өзүнүн жаны үчүн элди курбан кылып жүргөндөрдү да көрүп атабыз. Анан бир ушу унтелекти айтып коеюн, баягы биз азыр дагы президент алмаштырабыз, анан мындай тигиндей дегендер бар да. Баягы биз кандай көз карашы менен, мисалы, Евроньюстан Кыргызстанды көргөзөт да, мындай көргөзсөк варвардай эле көрүнөт. Биз баягы байкайсызбы мындайчы? Өрттөп атканы бизде баягы Кабулдай, Афганистандай тиякта эгер дагы бир митинг боло турган болсочу, Кыргызстан болду же өзүнүн суверенитетин жоготот да же ужечи. Бул экономический жактан, банктардан, санкция жактан биз адамдар түшүнбөйт же, алып келип эле мындай бул жактан полный уже мамлекет менен экономический жактан отношениялар үзгөндө болду же. Мамлекет отурат да. 5 жолу президент алмаштырдык. Проблема президент эмес экен го же. Канча жолу президент алмаштырды. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр бүгүнкү президент деле аракет кылып атат болуш керек. Биз эмнени түшүндүм же. Президент байкуш дедим же, мисалы, умра кылган биз же 2000-3000 адамды алып бардык да, мисалы, башка жактан компания. Эми 10 адам болгондо билинбейт экен же. Жакшы адамдар болот, оорубайт арасындачы. 20 адам болгондо билинбейт. 30 адам болгондо арасында бирөө ооруп калат экен. 50 адам болгондо бирөөнүн характери чорт болот. Бирөөнүн адамы жакшы болот. Капризди болот. 100 болгондо арасынан сабырсыз болот. 1000 болгондо адамдын арасынан канча жакшылык кылсаң дагы же, сени сындаган адамдар болот экен да. Анан сен күйүп кетесиң же. Алла үчүн мисалы ушунча кызмат кылып атсаң, жан дүйнөң менен, мисалы, гостиница жок болуп калган, ресепшнге жаткан убактар болду да. Бирөө келип таң алды дей, сен лидер умран ресепшнде жатасың дейт да. Эми до конца ушуга чейин кызмат кылып келип, мисалы, бирөө бар да же, мисалы, мен күйөөм менен чогуу жатат элем, айтасың деп 15 жылдан бери күйөөң менен жашап жүрдүң го, 10 күн эми өзүнчө. Жок, эми мейлим, ушунун көңүлү комнатаны бошотуп берип, ошо аялым менен күйөөсүн жат деп ресепшнге жап жүргөн. Бирок ошондо дагы абсуз дегенди укканда өрттөнүп кетесиң да же. Анан ойлодум президенттер байкуштар, баягы 6 миллион эл болгондон кийин ар кандай эл бар же. Жакшысы бар, жаманы бар, туура көргөнү бар, туура эмес көргөнү бар. По-любому сындагандан эми бунун деле жүрөгү бар же. Комментарий окуйт, тияк-бияк болот, анан көптүк болгондон кийин болот экен дедим же. Адамдар обсуждение. Ошон үчүн түз эле уруп кете бериш керек экен, болду. Эл не дейт эмес, Алла не дейт же. Тарыхтын алдында кандай жооп бере аламбы? Алланын алдында жооп бере аламбы? Сен баягы чубак аз айтат го, кой берсең дагы жиби бербей койду деп айтат депчи. Ошон үчүн адамдар эмне дейт десең адашат экенсиң же. Алла эмне дейт деген суроону коюп туруп кызматты кылып кете берсең болду. Билим мырза, сизге мындай блиц суроолорду даярдадыңыз, аларга да жооп берсеңиз. Сиз кабыл алган эң оор чечим кайсы болду? Эмнени мындай унуткуңуз келет? Эң оор чечим деле болгон жок го дейм эже. Биз мындай болгон кезде чечип кете беребиз эже, мындайчы. Эң оор деле чынында айтсам эже болгон жок эже. Ар бир деле ар кандай проблема бар да. Бирөөлөр ойлойт, бизнес кылып атса, жыргап жашап атат деп ойлойт, мындай болот. Мен деле мисалы балдарым мисалы чоң ата, чоң апасы чогуу болсо, мисалы менин балдарым да барып эркелесе деп мисалы ойлойсуң да эмиче. Башкалар мисалы кээ бирлер бактылуулукту көрө байлыкта издейт да, бактылуулук байлыкта эмес, жүрөктүн тынчтыгында да. Биз постоянно айтабыз, эгер бактылуулук байлыкта болгондо, мурунку келип кеткен президенттер бактылуу болуш керек эле да. Мисалы айфондун основатели Стив Джобс эже 58 жашында эң бактылуу, эң бай адам деген эң бактысыз болуп өлбөдү.
биз көрүп атабыз, кээ бирлер мисалы квартирада эле жашайт, барсаң бажаларын чакырып, неберелери тияк бияк ызы чуу үйдө бир рожки жеп бактылуу болуп аткандар бар. Кээ бирлер чоң үйдө жашап, үйү аңырап, кызын күйөө көрсө ажырашып келип атат, баласын үйлөнсө мындай бычыт болуп аткандарды көрүп атабыз. Анан артка кайтарса эми ойлойт элең да, эми ошо ата энең чогуу жашаса. Бирок сиз ошого аракет кылып көрдүңүзбү, чогуу жашашына? Эми же чогуу жашаганга эми сенин колуңдан келишинче, конечно, аракет кыласың, эми бирок ата энеңе сен акыл айта албайсың да. Эми тагдырдын жазганы Аллага шүгүр дейбиз эми бул нерсеге. Эми кээ бирлер мынтип айта берет, эми үйдөгүлөрдө эмнеге жашырып ушулардын баарын айтканың кажет беле? Анан эмнеге сен журналисттерге айтып аласың жашырып депчи. Мен просто эмнеге мендей балдар бар да, ажырашкан семья, үй бүлөлөр бар. Мен ошол балдарга мотивация бергим келет да. Канча мындай катуу депрессияда жүрүшөт алар? Эч качан кеч эмес да. Баягы өзүн таштап койгондор бар. Кеч эмес. Сеники только башталып атат да. Кичине чыдап кой, аракет кылып кой. Бул ата энең ажырашты, чогуу жашабай калды, сен жетим калдың десең эле сен болду жашоодо сынып калдың деген сөз эмес да. Байыгандан кийин сатып алган эң кымбат буюмуңуз эмне болду? Эмне сатып алдым мен? Сатып алганда деле Көп эле нерсе сатып алдым дейсизби? эми мен өзүмө мындай да, баягы көбөлөр айтат, азыр деле мен мисалы 3 комнаталуу үйдө жашайм. Мен 4 жыл муну квартирада жашачумун менчи. Көбү таң алчу да. Кандай квартирада? Үй алганыма деле, по-моему, 2-3 жыл эле болду, утулуп бүткөнүбүзгөчө. Эми машина сачына алдык, бирок мындай анчалык деле дүйнө жыйнаган жокпуз эже. Мындай инвестиция кылып, тияка бияка кылып, эме кылып атабыз. Бирок ошол үйлүү болуп неме болгондо сүйүндүм окшойт, эми полноценный ремонт кылып үйгө киргенде, наконец-то өзүмдүн үйүм болду депчи. Себеби көп квартираларда жашадык да эже. Менимче сиздин баалуулуктар сөзсүз эле дароо үй ала калууда эмес болду да, ошончу болбосо алмаксыз да, туура? Ооба, убагы келди, эме кылдык эже. Мындай сүйүнүп деле эме болгон деле мындай эсимде жок эже. Мындай жашооңузду өзгөрткөн китепти сунуштай аласызбы? Жашоону өзгөрткөндө эми ошо бизнесте боюнча мисалы Фазаил Садакат деген китеп бар да эже. Ошол китепте байлыкты кандай топтош керек, дагы кандай сарпташ керек боюнча ошол китепте бул дүйнөнү бир 10 жол 10 кыздон көтөрүп чабып 10 жол мындай неме кылат да, то что дүйнөнү өзүң менен алып кете албайт экениңди майдалап чачып түшүндүрүп берет да. Эң чоң эме болгону ушул мисалы азыр жакшылыктарды кылып атканыбыздын дагы себеби ошол китепте болгон да эже. Фазаил Садакат деген китеп да. Бул эми диний китептер мындай ошо эме болгон да эже көбүнчө. Андан кийин көп эле китептерди окудук, бирок настолько ошо мотивация бергендей далилдери менен алып келет да эже. Кандай үчүн сарпташ керек, эмне үчүн сарпташ керек, сага берилген байлык эмне үчүн берилген, сен ушул жашоодо ушундай байлыкты топтолуп, зулум кылып, ушундай кылып жашаш керексиңби же кандай кылып жашаш керек, бардыгы ясно, четко айтылган да. Өзүңүздү бактылуумун деп эсептейсизби? Деги эле бактылуулуктун мындай формулировкасы сиз үчүн эмне? Албетте эже бактылуумун, чексиз Аллага шүгүр. Мисалы бактылуулук боюнча эже бизде Торонтодо, Канадада выступать этип атат, бир коуч айтып атпайбы? Биз просто бактылуулукту башка жактан издейбиз да. Мусулман болгондон кийин бактылуулукту биз пайгамбарыбыздын көрсөтүп кеткен жашообуздан издеш керекпиз да. Мисалы YouTube'да карап көрсөңүз, Украина исламские науки деген бар да. Полный мусулмандардан урдаган да эже. Просто окуу жана окуу деп буну Ленин айткан эмес да. Буну Аллах Таала Куранда айткан да. Ал окуу дегенде только Куран деле эмес, ислам деле эмес, бүттүк светский илимди дагы, окуу дагы, мирскойду дагы, экономиканы дагы бүттүк жактан окуу деп айтылган да. Мусулман дипломат, грамотика бүттүк жагынан алдыда болуш керек да. Бүгүнкү күндө эмнеге проблема мусулман окубай койгон үчүн. Оку деди, бирок окубай койду. Ошон үчүн артта калып кетти да эже. Ошон үчүн ар кандай бир коучтарды, башка бирөөлөрдү тиги бундайды ээрчип биз ушундай неме болуп атабыз да. Торонтодо мындай айтып атат эже, кыскасы түшүндүрүп берейин дегеним. Сизге $1 миллион берсе бактылуу боло белеңиз дейт да. Алар айтат, конечно бактылуу болобуз дейт. Мисалы сизге $10 миллион берсе эртең менен турбай калат дегенге кандай карайсыз дейт. Сизге макул болот белеңиз, мисалы $10 миллион берет, бирок эртең жок дейт да. Анда дейт, сиздин эртең менен турсаңыз, көзүңүз көрүп атат, кулагыңыз угуп атат, бала чакаңыз нормальный, ата энеңиз жаныңызда, анда сиздин турганыңыз миллиардтан да өйдө болуп атпайбы дейт да. Буну пайгамбарыбыз 14 кылым менен айтып койгон да.
ким эртең менен турса, бала чака заман караса, Афганистандай болуп бомба чыгып аткан жок, Палестинада болуп проблема болуп аткан жок, мамлекетиң тынч, элиң тынч, жүрөгүң тынч, анда сен эң бактылуу адамсың депчи. Салыштырсаң, мисалы, мен Аллага чексиз, Аллага күнүнө шүгүр айтам. Мисалы 4 балалуу болдук. Ошо 4 баланын ден соолугу нормальный болуп калганына, келинчегиме да эртең менен тамак ичип атканда эскертип коем де. Аллага шүгүр, себеби интернет ачсаң эле бөйрөгү ооруп аткан, буралып калган. Биз инсандар мындай шүгүр кылбайбыз дейчи. Канча сен 4 балаң ден соолуктуу болгонго сен не кылдың? Не кыйратып иш кылып койдуң? Окуган намазың жок болсо, кармаган орозоң жок болсо, не Алланын алдында чырайлуу иш кылдың? Бирок ошондой болбосо дагы 3 баланы берди сага. Дени сак, ден соолугу сак. Балаң таң атканча грипп болуп эле ооруса кандай кыйналасың да? Мен ошон үчүн Аллага чексиз шүгүр дейм да. Алла, 4 бала бердиң. 4-өөн тең ден соолугун сонун кылып бердиң дейм да. Сага миң күндө шүгүр айтсам, миң зекет берсем, садака берсем дагы сенин ыраазычылыгыңды эмете албайбыз депчи, таба албайбыз. Я Алла, ошон үчүн чексиз шүгүр деп өзүмдү аябай бактылуу сезем. Эртең менен турганда ушу мен бардыгына дагы эскертким келет да. Бала бергендин өзү кандай шүгүр эже. Мисалы Алишер Усманов постоянно айтабыз. Наманганга барып келдим эже. Мен кээ бирде Кыргызстанга кызмат кылганда ошо Алишер Усмановдун иштерин көрөбүз да. Бул 10 мектеп салса, анда мен 1 мектеп салганга хотя бы возможностьум бар экен. Бул 100 больница салса, биз 1 больница салганга мүмкүнчүлүгү бар. Бунун билесиз да, Газпромдун управляющий, бунун Путиндин алдында бунун орууду салмагы бар да. Путин бул менен эзептешет да эже. Мирзоев бул азыр чакырып канча инвестиция кылып атат. Анан Наманганга барып келдик. Анан ошол жерде отургандар айтып атпайбы? Бул айткан экен да, баягы эми бай болгондон кийин кошомат кылгандар көп болот. Аке, сиз ham зорсуз. Анакаман айтып, токтой тур дейм. Канча балаң бар деген экен. 4 балам бар десе айткан экен. Аллага касам, сен менден 4 эсе байсың деген экен. Аллах Таала эгер мага 1 бала бергенде, мен о целый Газпромду, миллиардымды бергенге дайын элем дейм. Бунун каалоосу балалуу болуш, бирок Алланын каалоосунда жок экен да, тагдырында. Аллах Таала Куранда айтат эже. Аллах Таала кааласа кыз берет, Аллах Таала кааласа бала берет. Аллах Таала кааласа 2 тең берет, Аллах Таала кааласа 2 тең бербей коет. Аллах Таала айтат: инсан билип койгун, бир болот сенин каалооң, бир болот менин каалоом, бирок баары бир болот менин каалоом. Аллах Таала Али Имран сүрөсүнүн 6-аятында айтса керек, биз энеңердин ичиңерде өзүбүз каалагандай келбет бергенбиз. То есть Алланын каалоосу жүрөт да эже. Канчалык адамдар балалуу болбой жүрөт. Ошого ар бир кыргыз шүгүр деш керек да. Мен не кылып койдум, кыйратып койдум, бирок ошондой болсо дагы мага бала берип атат, ден соолук берип атат, кыз берип атат, эркек берип атат. Аллага шүгүр деш керек да. Бактылуумун деш керек да эже. Сапарларда көп болуп, мындай үйдө азыраак болот окшойсуз. Жубайыңыз менен урушпайсызбы? Жубайым менен мен эже мисалы жубайымды бир да жолу интернетке алып чыгып көргөзө элекмин да эже. Бул жубайым менин жубайым да. Бактылуу болсоң, мен ичинде бактылуу болуш керек да. Именно эже ушу бактылуубуз деп сүрөткө интернетке чыгаргандыктар бактысыз калып келет да эже. Себеби көрө албастык, ичи тарылык деген бар да эже. Адамдардын хасаты бар. Ошон үчүн мен аялым, Аллага шүгүр, өтө баягы айтат го эми, күчтүү эркектин артында күчтүү аял болот депчи. Бир да жолу кабагың кашын мындай болуп, мага мындай деп айта элек да, мындай тигиндей деп. Анан пайгамбарыбызга да дух берген Хадича энебиз болгонда, биринчи билесиз да, баягы Нур тоозуна чыкканда пайгамбарыбызды Жабирил периште кысканда чочуп жүгүрүп келгенде айтып атпайбы, амбунуни мен орочу чочуп атам дегенде Алла: "Я Расулалла, сен пайгамбарыбызга, сен балдарыңа кыянаттык кылбайсың, кошуналардын аманатына кыянаттык кылбайсың. Эгер ошондой болсо сен пайгамбар болдуң" деп поддерживать этип, биринчи дух берген пайгамбарыбыз болгон. Корман датка, Аманбет датка качып келгенде айтып атпайбы, эркекче өлүп кайтар депчи. Мен билесизби, жашоо бумерангда мен өзүмө сөз бергем. Аялымды мен эже пальцем мындай түрткөрө элекмин, ушул жашка чейин канча жашта жашадык. Себеби мен ойлойм да, мен ушундай бирөөнүн кызына зулум кылбасам, Кудай буйруса менин кызыма дагы зулум кылбаган күйөө келет деп, күйөө бала келет депчи. Ошон үчүн мен аялымды мындай да ура элекмин. Мен аялым үнүм менен эмес, көзүм менен түшүнөт десем болот да. Алла разы болсун ошол түшүнгөн үчүн. Анан эркек өзү негизи көп сапарда болуш керек эже. Үйдө отурса баягы үйдө кухняга чейин кийлигишип, анан парда-сардага чейин кийлигишип мындайчы. Туура майда болуп кетет. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде деп коет го эже. Эркек колдон келсе көбүнчө
мен ойлойм көчөдө болуш керек депчи. Сиздин дарегиңизге сын пикирлер айтылган кандай карайсыз? Кабыл аласызбы же кээде ал дагы мындай кабаттыр кылабы сизди? Эми сын пикирлери же жана айттым, ар кандай адамдын ар кандай пикири бар да. Мисалы эми ийгиликтүү адамдар комментарий берсе, мисалы же ошол боюнча мисалы эмнеге биз жөнүндө андай оюң деп мисалы сурашым мүмкүн да же. Мисалы сиз жазсаңыз, мисалы YouTube каналыңызда билим десе, эжеке эмнеге ошондой ойлойсуз? Ошол кемчилигимди мен түздөйүн мисалы депчи. Анан үйүндө жатып эле мен бир жыл жазып койгон элем, үйүндө жатып алып шымы жыртык, өзү жыртык дегендей телефону Redmi экраны сынып калган, зарядкасы скоштолгон эже. Элине эмес, өзүнүн үй бүлөсүнө жакшылык кыла албаган адам анан көрө албастыктан, ич тарлыктан ардекени жазып анын ар бирине көңүл бура берсек эже болбой калат го. Эгер мындай действительно сын айта турган адамдар болсо, ошого достойный адамдар болсо, биз эми кемчиликтүүбүз да эже. Эмоция менен ар кандай сүйлөп алышыбыз мүмкүн, туура эмес кыла алышыбыз мүмкүн. Мисалы Алы Туткучевдун айткан сөздөрү, мисалы мен жөнүндө туура айткан, туура эмес сөздөрүн мен кабыл алам да эже. Жанагы сиз айткандыбыз ошол сөздү мен 2 күн мисалы эми аябай мотивация болуп жүрдү да. Кээде иним мындай болду деп айтат, кээбилер сын айткандарды угабыз да. Эми эл оозунда элек жок эже. Эл ар кандай баягы боштуктан зериккенден ар кандай нерсени жаза берет да. Анын эми баягы негативин ар бирин ала бере турган болсок, анда уже эл алдына чыкпаш керек, сүйлөбөш керек болуп калат го эже. Адатта бай адамдардан акча сурап келе бергендер аябай көп болот да. Аларга кандай жооп берип кайтарасыз? Акча сурагандар өтө көп эже. Чын айтасызбы, жатат да. Өтө жереш жүр интернетте баягы кайрычылар көбөйүп кеткен да. Бул кайрычы сураган жакшы эмес да эже. Ден соолугу болуп туруп мен кандай айтам эже? Мисалы мен ойлоп атам келечекте көз азиздерди, мисалы умрага алып барып келдик, намаз окуганда, мисалы азыр 3-4 үй алып бердик, мына сизден кийин чыгып азыр Нурзаман ушунда кийин эмет кылбойбуз, бул баягы реклама эмес, баягы Нурзаман компаниясынан Алла разы болсун, биз ушул көз азиздерге үй беребиз дегенде себестоимость менен берди да. Азыр 3 көз азиздерге үй алып берели деп атабыз. Себестоимость менен берди. Ошо Нурзаман компаниясынан Алла разы болсун, учурдан пайдаланып аларга да ыраазычылык билдирип коеюн. Аллах Таала тапкан ашына, жашоосуна, үй бүлөсүнө береке берсин. Эч нерседен кем болбосун. Еще эже алар ошол үйдү себестоимость менен берип, анан полный ремонт кылып беребиз деди да. Биз ошо квадратурасын эле төлөйбүз, 3 үйдү. Анан калгандардын баардыгын ушулар ремонт кылып беребиз деди. Бул алардын дагы бир социалдык жоопкерчилиги экен да анда, э? Намаз окуган жакшы инсандар, ошол Адыл деген досубуз болот. Ошол дагы Кудурет деген ошо инилерибиз баардыгы эле Алла разы болсун. Анан мен деле ошолорго кайрылып көрдүм. Жок десе деле мындай деле сатып алмакпыз негизичи. Анан макул дешип ошого неме кылып берип атат. Анан мен айтам да эже. Көз азиздер мисалы сизчилап интервью алып, жакпак кылып оокат кыла албайт буларчы. Могу жерге чейин басып келе албайт да. Буларды түшүнсө болот. Действительно булар жардам сураса, муктаж болсо ушулар муктаж да эже. Ушулардын мен бизнесимде тапкан акчамда, ушу лидер умрадан түшкөн акчада ушулардын акысы бар деп эсептейм да эже. Анткени силердин араңарды алыстардын себебинен Аллах Таала ырызкы беребиз деген бар да. Жалаң эле бизге окшогон шустрыйлар же жалаң эле бизге окшогон бизнесмендер болуп кетсе, анда жашоо башкача болуп кетмек да эже. Ошон үчүн Аллах Таала мындай балансировать эткен да. Тапкан акчаңар менен бөлүшкүлө, ушундайлар менен депчи. Анан Россиядан жалып эле здоровый балдар эле де, мындай интернетте кирсең карасаң, здоровый буту колу ордунда, өзү ордунда, мындай дени сак эле инсандар неме боло берет, сурай берет да. Мен айтам, өлбөйсүң дейм. Өлбөйсүң. Бутуң барбы? Көзүң барбы? Кредит алдыңбы? Алганды билесиң, жапканда эчтек болбойсуң. 2-3 жыл кыйналасың, көчө шыпырасың, көчөдө жатасың, 20-30 болуп квартира. Ну, ничего, кыйналбайсың, өлбөйсүң, эчтек болбойсуң. Мен ушундай эле айтам. Мен сага акча бере албайм, жаман көрбө, өлбөйсүң, эчтек болбойсуң, кыйналбайсың. Давай. Иште дагы, аракет кыл дагы, давай. Ким муктаж болгондорду биз өзүбүз билебиз эже. Ким анан ооругандардын баардыгы да көп кайрылат, баардыгына жардам бере албайсың эже. Азыр дагы башкача бир алгоритм ойлоп чыгыш керек болду, себеби интернетке чыгарып кой деп суранат. Бир күндө стористе бир 50 000, 40 000 адамга чейин көрөт да эже. Публикацияда мисалы 1,5 миллионго чейин аудитория көрөт. Бир адамдар көрүп эле мындай эле өткөзүп калды азыр эже, мындай уже эффект эле жок болуп калды да. Ошого бир башкача бир нерсе ойлоп чыгыш керек болуп калды мындай. Бул нерсе мен уже мындай адамдар эметпей деле калды да. Көп адамдар чыгып берип уже эме болбой калды. Ошого бир башкача бир мындай бир адамдар, бизнесмендер зекетин чогултуп бир жардам бере турган бир нерсе ойлоп чыгарыш керек болуп атат да. Анан оорунун себеби дагы эже көбү биз баягы кыргыздар ооруп жүрбөй калгандан кийин, өлөйүн деп калгандан кийин барат экенбиз да.
баягы ден соолукту талкалап калганданчы биринчи байлык ден соолук дейт го, ден соолугуң болбосо бир тыйын дейт. Ден соолукту акчага да сатып ала албайт экенсиң. Турцияга барганда чоң врач айткан турбайбы, биз 70 миллион бирок силердей болуп оорубайбыз депчи. Баягы биздикилер Аллах Таала Куранда айтат, ичкиле жегиле бирок исрап кылбагыла дейт да. Туура эмес тамак ичип, туура эмес убакта тамак ичип, туура эмес нерселерди жей бергенин себебинен оорунун көбү тамактан болот эже. 80% оорунун көбү тамактан болот да. Мына ашказанда, нар жак, бер жак жана бөйрөк оорулардын баардыгы ушу кола, пепси жанагындай башка нерселердин тамак иче бергенин себебинен ушудан оорунун баары келип 80% эменин келип оорудан чыгат экен да. Бул орозо деле келатат жакында. Ушу сиздин катталуучуңуздун баардыгын орозо менен куттуктап кетейик чын жүрөктөн. Ушу орозо деле бул Алла үчүн эмес эле. Орозо кармоо койсо адамдар орозо кармоо койсо Алланын даражасы түшүп кетпейт эже. Бардыгыбыз орозо кармасак Алланын даражасы көтөрүлүп кетпейт. Бул инсандын өзү үчүн эле эже. Бир жыл бою өлгөнчө жедиң эми бир ай эзал деген сөз да бул эже, ашказандычы. Ошондо деле орозону оозу ачканда тойо жеп алып атпайбыз эже. Оорунун баары ушу тойо жегенден болот экен да эже. Ошон үчүн мындай туура тамактанып, туура нерсени жебиз. Азыр тем более азыр бизге келип аткан тамак аштардын баардыгы текшерилбейт да эже. Урдум, соктум башка мамлекетте мисалы баардыгы каралат го, бизде каралбайт да. Кытайдын алып келген нерсесин деле жеп атак, тизин деле жеп атак, бузун жеп. Ушу туура тамактаныш керек. Мен ушудан пайдаланып айтып кетем. Көбү ооругандардын көбү ушудан болуп атат эже. Албетте сиз менен көпкө мындай маектешсек болот эле, бирок убакыт чектелүү. Анан биздин баарлашуудан эмнени күттүңүз деле жана адатта мындай көп интервью берсеңиз керек. Биз аны канчалык ишке ашыра алдык? Билбейм эми эже. Кичине бирок мындай болот да, баягы адам менен мындай биз күрөшкөнбүз да эже. Залга тренировка барганда мындай кичине дене жибимейинче мындай оор болот да. Разминка кылып, эметкенден кийин анан дене бошойт, ашылып баштайсың да. Азыр сиз менен сүйлөшүп баштаганда толтура ачылып мындай немелер чыгып баштаганда эми убакыттын кыска экен эми эже. Жашоо өзү кыска экен, ар бир нерсенин бүтө турган нерсеси бар экен да. Анан эми мен ойлойм эми эже мындай сиздин талабыңыз кандай болду, ошого жараша жүрөктөн сөздөр чыкты депчи. Себеби жүрөктөн чыккан нерсе жүрөккө жетет дейт да. Мен эч качан канча жерде выступать эттим эже. Чоң адамдар турган жерде билим сүйлөп койсун деп чыгарган күндөр болгон да. 10 000 адамдын алдында выступать эткен күндөр болду. Бирок жашоомдо бир дагы жолу кагаз менен даярданып чыккан эмесмин эже. Мен ойлойм кийин ушу мурун ойлочумун да эми депутат болуп калсам деп мурун башындачы эже. Вообще кагаз окубайм дегенчи. Анан азыр эми мындай против напсиге каршы эже элдин пикири дагы була мындай бар да эже. Бул депутат болуш үчүн эле ушундай нерселерди кылып атат, тигиндей мындай депчи. Кудай буйрса шайлоо башталган күнү мени списокто эмес Кыргызстандан таппайт да. Что бардыгын адилеттүү болуш үчүн сурангандар толтура байкелер бар, таластык, биз таластанбыз, нар жактан бер жактан Баткен, Ошто дуугандарыбыз бар. Бардыгы сурана бергенин себебинен лучше мен кетип эле жок болуп эле кеткеним оң болот да эже. Анан сизге Алла ыраазы болсун, сиз деле эметерде көрүп чыктым сиздин немелериңиздичи, интервьюларыңызды көрүп чыктым. Баягы сөзүңүз ордунда, кээ бирлер баягы журналист болот десе эле урдум соктум эптеп эле бир контент кылыш үчүн чоң мисалы депутаттар менен, төрагалар менен, чоң инсандар менен, ошол эле Ыдырыс, муфтий менен баардыгын көрүп чыктым. Дагы кече аэропортто 3 саат отурганда 3 саат полный касып көрүп чыктым да эже. Анан сизге Алла ыраазы болсун, Аллах Таала жашооңузга, өмүрүңүзгө береке берсин, эч нерседен кем болбоңуз. Дагы көп интервьюларды алганга Аллах Таала насип этсин. Келечекте ар бир областка бирден мектеп салайын деген план бар. Бирден садик, бирден спортзал, бирден больница. Бул менин ар бир адам план коюлган пландар бар да. Ошо план менен баягы максатсыз аткарылган неме иш бул максаттуу аткарылган, максатсыз аткарылган 1000 күндүк иш бул максаттуу аткарылган 1 күндүк иш өйдөрөп турат да. План коюлган, ошол планды кое болуп иштейсиң да, мисалы 2024 мындай болот. Мисалы могу көзайсиздерге ошо 2024 үй алып беребиз дегенбиз. Баткен областындагы мисалы мекенден айрылганча өмүрдөн айрыл деп канча жаштарыбыз өтүп кетти. Ошолордун ата энелерин умрага жиберебиз дегенбиз. 80ге жакын мисалы умрага жиберип атабыз. Кудай буйруса андан тышкары ушундай. Анан мен өзүм мисалы Таласка болгон байланыштуу, мисалы Баткен эли көп запкы жеди, мисалы кандай оңой эмес да. Биз болсок көчкө өтмөкпүзбү билбейм, тынчыраак эле мындай Бишкекте эле жашайт депчи. Ошондой болсо да көкпеттик кылып көчпөй ошол жерде жашап аткан Баткен элине ыраазы. Эгер мектепти салып баштай турган болсок, больницаны IT корпус салып баштай турган болсок, биринчи өзүбүздүн областтан эмес, Баткенден баштайбыз деген планыбыз бар да. Себеби баягы биздин
жер биздин жер биздин эл кайсы жерден биздин граница бүтсө ошол жер биздин эл да. Областка бөлүнбөй, немеге бөлүнбөй. Анан ушу сиздин катталуучуңарыңызга да Алла ыраазы болсун. Анан баягы биз постоянно бирдеке эме кылып коебуз да, ушу сиздин катталуучуңарга жакшы комментарий дейбизби? Биз баягы умрадан келатканда замзам орозо келип атпайбы? Ошого биз сиз өзүңүз эме кылып чечип коюңуз, кандай кылып эме кыласыз. Ушу катталуучулардын арасында ушу Меккеден келген 5 замзам, 5 замзамды мен балдардан сизге берип жиберем. Анан 5 коробка курма. Биз эми ошол жактан ошону эле алып келебиз да Меккеден. Ошол нерсени жакшы комментарий дейбизби, жакшы сөз дейбизби, бир кандай бир ой пикирлерин жазып кеткенге өзүңүз рандом аркылуу тандайсызбы? Ошо катталуучуларыңызга бизден белек катары эме кылып коелук. Аны сиз өзүңүз уюштуруп, өзүңүз тапшырып коесуз деген эмебиз бар. Анан сизге аны эмени алып берип коесузбу ажыке? Ошол Куран китеп. Бул Максат Дамбулданын иштеп чыккан Хидаятил Куран деген китеби бар. Баягы биз адилеттүүлүктү издесек Курандан издейбиз. Ата энеге мамилени кылган болсок Курандан издейбиз. Бизнесте кандай мамиле кылыш керек, партнерга кандай мамиле кылыш керек, кошунага, ата энеге кандай мамиле кылыш керек, баардыгы ушул жакта жазылган да. Болгону биз окубайбыз да. Анан сизди мен умрага барып кел дегенден аябай сүйүндүм. Бирок сиз мага айта электен эле да. Мен кандай журналист болсо деле, кандай неме спортсмен болсо деле дин жолуна келди десе, аябай сүйүнөм да, дуа кылып коем да, Алла ушудан иш алсын депчи. Анан сизге ниет кылып койгонум эле мына Максат устаздын ушу Хидаятул Куран деген немеси бар. Ушул жактан да окуп, дагы көбүрөөк элге пайдаңыз тийгизип, дагы көбүрөөк элге кызмат кылыңыз. Чоң рахмат сизге да, Алла ыраазы болсун. Абдан сонун. Эми биз деле баягы динди жылдардын өтүшү менен түшүнүп атабыз. Эми бирок баягы толук шарттарын аткарганга эми Кудайым хидаят берсин дейбиз. Чоң рахмат сизге. Дин десе обязательно эже жолук кийип, обязательно мындай неме кимдин колунан келсе эже. Жүрөк таза болсо, анан акырын биз сөзсүз дуа кылабыз сизге, иншалла умра кылсын, эми ажылык кылсын. Мен листать этип эле көрүп калдым, сизди муфтийден интервью алып атканыңызды көргөм да. Анан кийин ушу Меккеден Марс Дамбуланын жаныңызда жүргөндү көрүп калдым. Машалла. Алла ыраазы болсун. Алла ыраазы болсун сизге.